Грешат Нури Гүнтекин, Боз Торгой, Чал Кошо, 4-бөлүк, Измир, 20-сентябрь. Измирге келгениме 3 айга жакындап калды. Иш жаман, акыркы бир гана үмүтүм калды. Эртең бул акыркы үмүтүмдөн да эч нерсе чыкпаса эмне кыларымды билбейм. Муну ойлоого жүрөгүм да даабайт. Директор ханымдын жазып берген өтүнүч каты менен улуу катчыга барсам, ал мен келерден 1 ай мурда ооруп, жарым жыл тыныгуу үчүн Стамбулга кетиптир. Айласыздан окуу бөлүмүнүн башчысына өзүм кирүүгө мажбур болдум. Ал жерден кимди көрдү деп ойлойсуздар? Баягы столунда отуруп дайыма үргүлөгөн, келген адамдар менен сандырактап сүйлөшкөн көңүлсүз башчыга Б калаасындагы белгилүү жалкоолордун падышасына кезиктим. Анын келген адамдарды кароодон көрө көбүрөөк уктоого ылайыкталып жаралган уйкулуу көзү мени, албетте, тааныган жок. Бир нече күндөн кийин келиңиз, көрөрбүз, бир нерсе караштырарбыз. Анын бир нече күн дегенин бир нече ай деп түшүнүү керек экендигин билгем. Дал ошондой болуп чыкты. Бүгүн мен кайтада окуу бөлүмүнө бардым. Бөлүм башчысы бул жолу бир аз кичи пейилдик кылып мээримдүү добуш менен жылуу сүйлөдү. Кызым, 2 сааттык аралыкта болуштук бир мектеп бар. Суусу абасы өтө таза, табигаты сонун жер. Бөлүм башчысы баягында мени Зейнилер кыштагына жиберердеги сөзүн азырда сөзмө сөз кайталап айтты. Мен чыдай албай күлүп жибердим. Мага убараланып узак сүйлөп кыйналбаңыз, бейэфенди. Мындан аркысын мен айтайын. Жетекчилер канча күч аракет, канча каражат жумшап, ал жерде жаңы мектеп салган. Ал мектеп мен сыяктуу кайраттуу, жанын аябаган, жаш окутуучуга гана мажбур. Ушундай эмеспи? Мерси, бейэфенди. Сиздин жакшылыгыңызды Б калаасында Зейнилер кыштагына мени жиберген убагыңыздан бери билемин. Ушул сөздөрдү айтканда бөлүм башчысы мени кабинеттен кууп чыгат деп ойлогон элем. Бирок ал ачууланган жок. Кайта карс-карс күлүп, философиялык мүнөздө сүйлөй баштады. Жетекчинин милдети ушундай да. Айлаганча кызым, сен барбасаң, ал барбаса, анда ким барат? Окуу бөлүмүнө иш менен келген адамдар дайыма жык-жыйма, күтүлбөгөн жерден бирөөнүн кырылдаган үнү бурчтан угулду. Кип кичинекей го, жөн эле жаңгактын куртунда экен. Жаңгактын курту дейби? Ансыз да жибек көпөлөк, гөл бешекер деген аттар жаныма батар эле. Жаңгак курту деген ат жетпей жатыптырбы? Мен ачуум келип, шарт бурулдум. Мага бирде таттуу, бирде курт деген аттарды коюучу шумпайлардын бирөө көзүмө илинди. Эми барды кызаларым үчүн өч алып, анын сазайын колуна бергим келип кетти. Бирок айтууга үлгүрө элегимде жанагы киши окуу бөлүмүнүн башчысына буйрук бергендей сүйлөдү. Ушул кичинекей бийкештин бүткүл тилегин орундат. Кызды капалантпа. Буйругуңузга кулдугум бар, Решит бейэфенди, деди бөлүм башчысы ызаат кылып. Бирок бүгүнкү күндө бизде бош орун жок эле. Уштейде гана француз тилинен сабак берүүчү бир окутуучунун орду бош. Бул орунга ханым, албетте, жарабайт. Эмне үчүн эфендим, деп мен каршы болдум. Сиздин кулуңуз Б калаасындагы кыз келиндер окуу жайында француз тилинен сабак берип келген. Ошондойбу? Деди бөлүм башчысы сөзүн бош чыгарып. Бирок биз бул бош орунга конкурс жарыялаган элек. Эртең экзамен алабыз. Өтө жакшы, деди Решит бей. Бул бийкечте конкурска катышсын. Эмнеси бар экен? Кудай буйрса, экзаменге мен да келемен. Билип кой, мен келгенче экзаменди баштаба. Балким, бул Решит бей чоң кызматтагы адам болсо керек. Бирок жараткан адам көрктүү сыягы да жок экен. Анын суук кебетесин көрүп, күлүп жибербейин деп эрдимди бекем тиштеп турамын. Адамдар же кара торо, же ак куба болучу эле. Бирок бул бейэфендинин бетинде жаңыдан айыккан жаранын ордундай жийиркеничтүү бозомук түстөн тартып, көмүрдөй жылтыр кара түскө чейинкилердин баары бар экен. Бетинин киргил карасын көргөндө көйнөгүнүн жакасынын дайыма ак жүргөнүнө таң каласың. Бирөө тамашалап колун күбөлөп алып, Решит бейдин бетине атайын сүртүп койгон экен деп ойлоого болот. Арасы өтө жакын, көзү итке окшош маймылдын көзүнө окшойт. Кирпиксиз кабагы жаңы түшкөн жарадай кызарат. Узун мурду аппак мурутунун үстүнөн аша салаңдап астыңкы эрдине тийип турат. Жаактарычы өзүнчө эле бир шумдук, оозуна жаңгак толтуруп алган маймылдын ууртундай томпоюп, эки бети салаңдап бөлөк чыгып турат. Анткен менен менин ишим оңдой берди. Чын-чынына келгенде Решит бейдин бир-эки ооз жылуу сөзү мага чоң жардам болду. Балким табигат жарыктык анын пешенесин жаратканда өңүнүн өтө суук болуп кеткенин байкап калып, адилетсиздиктин эсесин кайруу үчүн мээримдүү жүрөк берген окшойт. Менимче адамдын ички сулуулугу сырткы сулуулугунан 1000 мертебе артык. Ташбоор сулуулуктун кереги эмне? Бечара кыздардын турмуш тиричилигин билдирүү, алардын жүрөгүн жаралантуу үчүн гана жаралганбы? Измир, 22-сентябрь. Бүгүн мен конкурска катыштым. Жазуу экзамени начар өттү. Истиксар, истисмар, иститрат жана башка зат точтордон түзүлгөн 10 чакты этиштүү өткөн чак жана учур чак менен жөндөө тапшырылды. Түрк тилинде дээрлик колдонулбаган араб сөздөрү: истиксар бир нерсени ашкере чоң баалоо, истисмар эксплуатациялоо,
иститрат чегинүү, бир жакка кыйшаюу. Бул сөздөрдүн түрк тилиндеги маанисин билбегенден кийин французча кантип жөндөймүн? Ооз-2 экзамен эң жакшы өттү. Решитбей эфенди мени менен французча сүйлөшүп, конкурстан сөзсүз жеңип чыгасың деген түшүнүктү берди. Мыйсемдин багын ача көр, Кудай. Измир, 25 сентябрь. Бүгүн конкурстун жыйынтыгы жарыяланды. Мен өтпөй калыптырмын. Бөлүмдүн катчыларынын бири мага мындай деди. Решитбей эфенди көңүлдөнсө, сиз конкурстан сөзсүз өтөт элеңиз. Ага ким каршы айта алмак эле? Анын өзүнчө бир ой болсо керек. Биздин абалыбыз өтө начар. 2 күндөн кийин үйдүн акысын төлөө керек. Эмки кезек апамдан калган акыркы асыл буюм алтын медальонго келди. Бүгүн мен аны сатып бер деп коңшу аялга бердим. Эң акыркы эстеликтен айрылганыма аябай ичим ачышты. Медальондун ичинде атам менен апамдын кошулган жылкы түшкөн кичинекей сүрөтү бар эле. Байкуш сүрөт эми жылаңач калды. Бирок мен атам менен апам кичинекей алтын медалдын ичинде жаткандан көрө жалгыз калган жетим кызынын жүрөгүндө жатканын артык көрүшөт деп өзүмдү өзүм жубаттым. Измир, 27 сентябрь. Бүгүн мен Решитбейден бир барак кат алдым. Сага кызмат таптым. Каршы якадагы үйүмө кел, сүйлөшөлү деп чакырып жазыптыр. Окуу бөлүмүнүн катчысынын Решитбей сага каршы болду дегени кандай? Андай эмес экен да. Бара көрөрмөн, эртең бардыгы белгилүү болот. Измир, 28 сентябрь. Решитбейдин каршы якадагы үйүнөн азыр гана кайтып келдим. Анын үйү кадимки дворец экен. Бул мырзаны элдин баары эмне үчүн ушунча урматташаары эми мага маалым болду. Решитбей жылуу жумшак тосуп алып, экзаменде француз тилинен жакшы өткөнүмө өзүнүн ыраазы болгондугун айтты. Бирок өз шериктеринин келечекте мага кастык кылып, адилетсиздик көрсөтөрүн алдын ала сезгенден кийин алардан куткарып алуу максаты менен конкурстан өткөрбөй коюуну чечиптир. Эми таап койдум деген кызматын айтып берейин. Решитбей өзүнүн кыздарын французча окут деп мага сунуш кылды. Кызым, деди ал, сиздин жөндөмдүүлүгүңүз менен катар жүрүш турушуңуз, кебете кейпиңиз мага абдан жакты. Коомдук мектептерде иштеп эмне бара болосуз? Андан көрө менин кыздарыма француз тилин үйрөтүңүз. Биз менен бирге турасыз. Бардык чыгымыңыз менин мойнумда. Сизге бир жакшы бөлмөнү бөлүп беребиз. Макулсузбу? Бул губернантканын иши эле. Балким мектепте мугалим болуп иштегенден бул кызмат тынчыраак, жанга жай болушу мүмкүн. Бир жаман жери, бул кызматты мен өлгөндөй жек көрөм. Менимче, бул иштин кадимки эле үй кызматкеринен эч айырмасы жок. Мен Решитбейди нааразы кылгым келбеди. Көрсөткөн ишенимине чоң рахмат айттым да, Мунисени шылтоолоп, сунушун кабыл албастыгымды билдирдим. Решитбей менин шылтоомду адилсиз деп тапты. Ага да орун табылат, кызым. Кенедей баланын бизге оорчулугу болмок беле. Мен өз жообумду айтпай 3 күнгө уруксаат сурадым. Акыркы аракетимди иштеп көрөйүн. Официалдуу кызматка орношсом жакшы болор эле. Андан эч нерсе чыкпаса, амал канча, макул боломун да. Каршы яка, 3 октябрь. Бизге үйүнүн үстүңкү кабатынан бир бөлмө берди. Терезелери деңиз жагында татынакай чакан бөлмө. Түн ортосуна чейин терезеден деңиздин булуңун куштарлана карап отурдум. Биздин терезеден бүткүл булуң жакшы көрүнөт. Деңиздин аркы жээгиндеги дөңсөөлөрдүн үстүндө сансыз жылдыздар менен жыбыраган түрмөктөнгөн ак булуттай дүмпүйүп Измир жатат. Кандай сонун көрүнүш. Чынын айтсам, каршы яка тарабындагы жээктин көрүнүшү мага андан бетер жакты. Бул жерде турмуш чаргып жатат. Түн ортосуна чейин трамвайлар жүрүп турат. Газ фонарларынын жашыл жарыгында жаштар тынымсыз уап-чубап сейилдешет. Андан арыраакта оюн шоок үйү бар. Андан кыяктын бирде көңүлдүү, бирде мука үнү кулакка угулат. Мен укмуштууларды ойлогон, учкул кыялчы кандай адам элем? Ал жерде сейилдеп жүргөн адамдардын кийимдериндеги ак, кара тактарын гана ажыратып көрөмүн. Ал адамдардын баары мага бирин-бири жанындай сүйгөн, үйлөнүшүүгө сөз байлашкан кыздар менен жигиттердей сезилет. Жалгыз алар гана эмес. Тетиги караңгыда, жээкте түнөрүп көрүнгөн асканын арасында көзгө көрүнбөгөн адамдар сейилдеп жүрүшкөндөй сезилет. Деңиз жактан күбүр-шыбыр угулат. Балким сүйүшкөн жаштардын шыбырашканы болсо керек. Тунжураган түндүн жылуу илеби көкүрөгүмдү кысат. Бул балким сүйгөн жигиттеринин көкүрөгүнө баштарын коюп, түнкү деңиздей түнөргөн жашыл көздөргө жалооруп караган жаш кыздардын ысык ириндеринен чыккан илеп болсо керек. Бул үйдүн адамдары мени урматтап кабыл алышты. Мен эч качан өзгөчө оор жүк алып жүрчү эмесмин. Ошого карабастан, өзүмө көтөртпөй колумдагы чемоданымды ала коюп, бөлмөгө киргизген кары кызматчыга аябай ыраазы болуп калдым. Мындай иштерди майда чүйдөсүнө чейин түшүнүүгө Мунисе өтө жаштык кылат. Үйдүн сонун жасалгыларын көргөндө аябай таң калдым. Үйдүн үстүңкү кабатына чыгып бара жатканыбызда Мунисе мурда далай жолу иштеген тамашасын кайталамакчы болду. Тепкичтин орто жерине келгенибизде көйнөгүмдүн этегин кармай калып, артка тартмакчы болду. Мен анын кичинекей колунан алып, кулагына шыбырадым. Биз бөтөн үйдөбүз, балам. Өз үйүбүз болгондо ойногон. Мунисе мага түшүндү. Бөлмөгө киргенибизде анын жүзүндө мурдагы кубанычтын жышаны жок болуп калыптыр. Менин кенедей кызым кандай сезимдүү. Ал менин мойнума асылып, кучактап, эки бетимен чопулдатып өпкүлөдү. Терезени жаап жатканымда деңиз жээгиндеги эл тарап,
шамдар өчүптүр. Жана гана түркүн оттун жарыгы менен кулпуруп турган деңиз эми кумдуу жээге жылаңачтанып артка чегиниптир. Таттуу уйкуда жаткан жаш баладай асканын ак жаздыгына башын жаздап суук жатып калыптыр. Бүгүн ушул үйгө келе жатканымда, жок, ал жөнүндө жазууга менин колум барбайт. Кийин жазармын. Каршыяка, 7 октябрь. Решит бейдин үйүндө турмушубуз жаман эмес. Менин окуучу 2 кызым бар. Бирөө мени менен жашташ, экинчиси кичүүрөөк. Улуу кызынын аты Ферхунде. Бул атасына абдан окшош, бирок кыялы өтө жаман кыз. Сиңдиси Савахат эжесинен бөлөкчө, куурчактай бойтойгон, абдан сүйкүмдүү, сулуу кыз. Бир күнү кызматчы аялдардын бирөө мага көзүн кысып, терең сыр менен бир сөз айтты. Маркум ханым эфенди ал кезде сыркоолоп төшөктө жатуучу, бир жаш аскер доктору келе калып жүрүүчү. Ханым эфенди ушул доктордон көзүн албай көпкө карап калар эле. Ошондон кийин ушул сулуу кыз төрөлгөн. Мен көбүнчө үй кызматкер аялдарынан коркомун. Эмнесин жашырайын? Мен да алардын бирөө эмесминби? Алар менен абайлап сүйлөшөм, көп жумшабайм. Ошондуктан алар мени кадырлашат. Анын үстүнө Решит бей эфендинин мага кылган мамилеси да таасир этет окшойт деп ойлойм. Бул үйдөн конок арылбайт. Дайыма кыжы-кужу болуп, адамдар үзүлбөйт. Конок келген сайын Савахат менен Ферхунде мени болбой жатып, алардын үстүнө алып барышат. Мен үчүн эң жаман жери Решит бей эфендинин жашы 30дарга келип калган иреңи суук баласы Жемил бей да ушул үйдө турат. Жылдын 10 айын Европада атасынын акчасын чачып жок кылуу менен өткөрөт. 2 ай Измирде жүрөт. Бактыма жараша, бул 2 айдын бүтөрүнө аз калды. Эгер анын кетерин укпаганда, бул жерден 3 күн мурда качып кетип калмак элем. Эмне үчүн деп сурашыңар мүмкүн. Муну да айтып түгөтүш кыйын. Мындан 3 күн мурда Савахат менен Ферхунде мени мейман бөлмөсүнөн кечке чейин жибербей коюшту. Алар менен коштошуп, үстүңкү кабаттагы бөлмөгө кеттим. Үйдүн ичи караңгы эле. Бир мезгилде 3-кабаттан тепкич менен түшүп келе жаткан бир адамдын карааны көрүндү. Мен коркуп кетип, артыма кайрылмакчы болдум. Жемил бейдин үнү угулду. Коркпоңуз, бийкеч, менмин. Жаш мырзанын бетине капталдагы терезеден күңүрт шуула түшүп турду. Кечиресиз, бей эфенди, сизди капилет тааныбай калдым, деп өтүп кетүүгө оңтойлондум. Бирок Жемил бей оң жакка бир аттап барып, жолумду туруп калды. Уйкум качып жүрөт, бийкеч. Терезеден айды карап көңүл ачканы чыктым. Мен анын максатына түшүндүм да, эч нерсени сезбеген кишидей жанынан өтүп кетейин дедим. Бирок ага бирдеме деп жооп бериш керек да. Бүгүн ай көрүнбөйт, эфендим. Эмнеге көрүнбөсүн, бийкечим, деп шыбырады Жемил бей. Тепкичтин аянтында алдыман жарк этип чыккан кызгылтайчы, эч бир айдын нуру мындай жаркырай албас. Жемил бей колуман шап кармай калды. Анын ысык деми бетиме урулганда жулкунуп колунан бошоп кеттим. Тепкичтин таянычын кармай калбасам, 1-кабатка кулап түшмөк элем. Мен тепкичтин бир жерине катуу урунуп, жаным ачыгандан кыйкырып жибердим. Жемил бей чычкан аңдыган мышыктай акырын басып жаныма келди. Мен анын өңүн көргөнүм жок. Оор дем алып жанымда турганын сездим. Кечирип коюңуз, Фериде ханым, сиз бир жериңизди оорутуп алдыңызбы? Жок, эч нерсе болгон жок. Өз жайыма коюңузчу, деп жалынайын дегенче бир ачуу үн чыгып кетти. Үнүмдү чыгарбайын деп бет арчым менен оозумду баса койдум. Бет арчымдын сууланып кеткенин карасам, эрдимен кан агып жаткан экен. Жаныбыздагы кичинекей терезеден түшкөн күйгүм жарыкта Жемил бей да менин эрдимдин канаганын көрүп калса керек. Үнү каргылданып кетти. Фериде ханым, мен дүйнөдөгү эң жексур адамча жаман мамиле кылып койдум. Кечириңиз мени. Кечирдим деңизчи. Адепсиздик кылганы аз келгенсип, минтип сылыксынгандыгына намыстанып, кайраттан акыжырым кайнап кетти. Сиздин бул акмакчылык кылыгыңызда таңдана турган эч нерсе жок, эфендим, деп тоң жооп бердим. Кызматчы аялдарды, жетим кыздарды ушундайча кордоо сиздердин адатыңыздарда. Бирөөнүн улагасында жан баккан аялдар менен кызматкер аялдардан анчалык айырмасы жок. Ушул кызматка келгенимде мындай иштердин болорун күн мурдатан билгенмин. Бирөөгө айтып коет деп коркпой эле коюңуз. Бирок эртең бир шылтоо таап бул жерден кетермин. Ушул сөздөрдү айттым да, кайдыгер түр менен үстүңкү кабатка чыгып, бөлмөмө кирип кеттим. Колума чемоданымды алып, мунисени жетелеп, эшикти тарс жаап чыгып кетүү мен үчүн кыйын эмес. Бирок кайда барасың? Арадан 3 күн өттү. Али ойлогон максатымды орундаткан жокмун. Дале ушул үйдөмүн. Өзүмдүн күндөлүк дептерчеме жазуудан уялган бир окуяны баяндап берүүнүн эми кезеги келди. Мен Каршыякага күн батып, күйгүм кирейин деп калганда келгенмин. Эртеси эртең менен келсем деле болмок эле. Бирок кантүүгө ылажым болбоду. Ошол кайгылуу кечте Решит бейдин үйү мейман толо экен. Решит бей эфенди, анын кыздары жаңы эле сатып алган буюмундай көрүшүп, өздөрүнүн жалдап алган мугалимин меймандарына көрсөтүштү. Меймандардын бардыгы мени жакшы ниет менен, кээ бирөөлөрү бир азайгандай карашты. Мен өзүмдүн жаңы келген жаш мугалим атагыма ылайыктуу токтоолук менен сыпайгерчилик көрсөтүп, ушундагы адамдарга жакшы пикир калтырууга тырыштым. Күтпөгөн жерден башым айланып, эсим ооп кетти. Бир аз жылмаюуга тырышып, көзүмдү жумуп,
отургучтун четине жарым минуттай отура калганымды элес булас билем. Решит бей, анын кыздары, меймандар тынчсыздана түшүштү. Сабахат стакан суу алып келип, бир-эки жолу ууртатты. Бири-бирибиз менен тамашалашып отургандай экөөбүз тең жылмайдык. Бир улгайган аял мыскылдагансып мындай деди: эч нерсе болбойт. Лодос тийген окшойт. Лодос түштүк шамалы. Ай, ушул замандын эрке, назик кыздары ай, аба ырайы саал эле бузула калса, алар гүлдөй соолуп, жүдөй түшүшөт. Меймандар мени кыйынчылыктан аябай корккон, ыгы жок эрке кыз экен деп ойлоп калышты. Мен алардын оюна макул болгонсуп, башымды ийкедим. Мени ушундай кыз деп эсептешкенине өзүм чоң ыраазы болдум. Бирок мен аларды алдадым. Эсим ооп калуунун себеби таптакыр башка эле. Ошол күнү боз торгой эртеден кечке чейин наар алган эмес. Ал ачка эле. Каршы яка. 11 октябрь. Бүгүн Ферхунде менен Сабахатка Измирден дагы меймандар келишти. Булар 15-тен 20 жашка чейинки 4 кыз эле. Түшкү тамактан кийин биз кайыкка түшүп, Байраклыга чейин деңизде сейилдемекчи элек. Бирок тилекке каршы көчөгө чыга бергенибизде жамгыр жаап жиберди. Биз аябай өкүнүп, кайта мейман бөлмөсүнө келдик. Жаш бийкештер роялда ойношуп, бөлмөнүн бурч-бурчтарына эки-экиден отуруп алышып, күбүрөп шыбырап, бирөө кытыгылап жаткандай шаңкылдап күлүп жатышты. Чыйрак шайыр Сабахат меймандарды зериктирбес үчүн кайдагы бир күлкүлүү оюндарды чыгара коюп, күлдүрүп жатты. Текчеде ушул үйдөгүлөрдүн сүрөт альбомдору бар эле. Сабахат альбомдордун бирөөн алды да, баарыбызды столго чакырып, сүрөттөрдү көрсөтө баштады. Сабахат бизге ушул үйдүн тааныштарынын сүрөтүн көрсөтүп, алардын ар биринин турмушундагы кызыктуу окуяларын айтып, боорубузду катырып, күлдүрүп отурду. Көкүрөгү ордендерге толгон улуу мартабалуу чоң сакал бир пашанын сүрөтүн көрсөттү. Бүткүл ааламды ушундай адамдар бийлейт го деп ойлочу элем. Бир күнү ушул пашаны аялы шыпыргы менен сабаптыр. Эми бул сүрөттү карагылачы, деди Сабахат. Кекирейген аял: биздин тууганыбыз. Бирок анын элетте жашаганын сүрөтүнөн көрүп турасыңар го. Бир күнү Кокорьялы пристанында кеменин тепкичинен түшүп келе жатып, капысынан мүдүрүлүп сууга кулап кетип, асыл жанымды сактап калгыла, өлүп баратам, деп чаңырыптыр. Решит бейдин Коньяда асыранды тууганы бар экен. Анын сүрөтүн көрсөң күлкүң келбей койбойт. Башына селде ороонуп, кенен шым кийген молдонун эле өзүнө окшойт. Анын дагы бир башка сүрөтү бар экен. Анда фрак кийип, жалтырак көз айнекти тагынып, депутат кезинде түшүптүр. Биринчи сүрөттөгү молдо экинчи сүрөттөгү депутатка көзүн алайтып, ачуулуу карап турат. Ал эми депутат болсо, эрдин кыйшайтып, молдону мыскылдап тургансыйт. Бул ушунчалык күлкүлүү болду. Альбомдун жанагы эки сүрөтү жабышкан бетин оодарып жибербесин деп, мен Сабахаттын колун кармап, жинди адамга окшоп күлө бердим. Ферхунде мени тамашалай баштады. Фериде ханым, кааласаңыз, экөөңөрдү үйлөндүрүп коелук. Ушундай сонун адамдын аялы болосуз. Азыр ал бойдок, өзүнүн алгачкы аялын кое берген, эми депутатка ылайыктуу, Европа таалимин алган аял издеп жүрөт. Мен күлгөн бойдон столдон мындай болуп жооп бердим. Азыр эле кат жибериңиз, Ферхунде. Мен макулмун. Эгер ал кишиге кошулганда бактым ачылбаса да, өмүр бою күлүп жүрүп өтөрмүн. Сабахат альбомдун дагы бир бетин ачты да, мени чакырды. Фериде ханым, бул сүрөттү көрүп, депутатыңыздан айнып каласыз го. Мейман кыздар жарыша, ай кандай сулуу жигит экен, деп баары кол булгап мени чакырышты. Бекерге убара болбой коюңуздар, дедим кыздарга жакындап. Ал жигит канча сулуу болсо да, баары бир өзүмдүн депутатыман баш тартпайм. Кыздарга кошулуп, мен да альбомго башымды ийетиктеп, алар сыяктуу таңдана түштүм. Альбомдон мага жылмайып Кемран карап турду. Сабахат бул сүрөттү көргөндө күлгөн жок. Мастою курбу кыздарына түшүндүрө баштады. Бул мырза менин мене бар деген тай эжемдин күйөөсү. Алар быйыл жазында биз Стамбулга барганыбызда үйлөнүшкөн. Сүрөтү мындай турсун өзүчө. Өзү сүрөтүнөн 1000 мертебе сулуу жигит. Көзү, мурду кандай келбеттүү. Эми бул жигит жөнүндө бир кызык нерсени айтып берейин. Бул жигит өзүнүн бир тууган бөлөсүнө аябай ашык болуптур дешет. Бөлөсү кежир, өтө эрке, кичинекей кыз экен. Ушул мүнөзү үчүн аны боз торгой деп аташыптыр. Дал ошол боз торгой Кемран бейди жактырбай коюптур. Жүрөк чиркинди зордоого болбойт да. Үйлөнүү тоюна бир күн калганда кыз үйдөн качып кетип, алыскы бир чоочун жерде жүрүптүр. Кемран бей айлар бою күйүп бышып, уйкудан безип, тамак ичпей өңүнөн азыптыр. Балким келип калар деп кызды күтүптүр. Кайтып келүүнү ойлосо да, кыз тоюна бир күн калганда качып кетмек беле. Улуу адамдардын колдорун өбүү ырым-жырымында Кемран бейдин үйүндө мен да бар элем. Менин тайже мени бар кайненесине жакын барып колун өпмөкчү болгондо, эсине алиги шордуу боз торгой түшкөн бейм. Байкуш кемпир жаш баладай буркурап ыйлап жиберди. Мен Сабахаттын сөзүн роялга жөлөнүп, кыймылсыз угуп тура бердим. Кемран альбомдон мага дагы эле күлүмсүрөп карап турат. Мен үнүмдү акырын чыгарып, таш боор зулум, дедим. Сабахат мага жалт карады. Сиз абдан туура айттыңыз, Фериде ханым. Ушундай сулуу, ушундай мархабаттуу жигитке текебердик кылган кызды таш боор зулум дебеске болбойт. Кемран, мен сени жек көрөм. Жек көрбөгөн болсом,
үйлөнгөнүндү укканда эстен танып, ыйлап азап тартар элем. Мен өмүрүмдө бүгүнкүдөй күлбөгөн чыгармын, жанымдагыларды шаттыкка бөлөп, мурда эч качан минтип көңүл ачкан эместирмин. Бир нече сааттан кийин бир жаман окуяга кабылбасам, бүгүнкү күндү өмүрүмдөгү эң бактылуу күнүм деп эсептөөгө болор эле. Кечке маал жамгыр басылып, талаага чыгып көңүл ачалы деген элек. Шар аккан тентек сууну бойлоп келе жатканыбызда кыздардын бирөө аркы жээктеги хризантема гүлүн көрүп, аябай кубанып, мындай деди: "Кандай сонун гүл, үзүп алса болор беле?" Мен күлүп: "Кааласаңыз, ушул хризантеманы сизге белек кылып берейин" деп сурадым. Өзөн терең, жазы болгондуктан өтүүгө коркунучтуу экен. Кыздар күлүп калышты. Кимдир бирөө тамашалап: "Сууда көпүрө болсо гүлдү үзүп келип белек кылар элең" деди. Менимче, бул өзөндөн көпүрөсүз эле өтүүгө болот, деп жооп бердим да сууга кирип кеттим. Артымда кыйкырып калышты. Эптеп-септеп суунун аркы жээгине өттүм. Бирок хризантеманы үзүп алууга мүмкүн болбоду. Суунун жээгинен чыга берерде тайгаланып кетип, жыгылбайын деп тикендүү бутакты кармай калдым. Байкуш колумду кызыл ала кылып айрып алдым. Ооба, ушул кайгылуу окуя болбогондо, үйгө жеткенче күүгүмгө чейин колум ооруп көз жашымды төкпөгөндө, бүгүнкү күндү өз өмүрүмдөгү эң кубанычтуу күнүм дейр элем. Кемран, сени мен жек көргөнүмдөн чоочун элге, чоочун жерге качып кеттим. Эми сени жек көргөнүм ого бетер күчөп, туттугуп бара жатам. Экөөбүздүн арабызды бөлүп турган узак жолдор мага аздык кылат. Эми сен өмүр сүрүп, тиричилик кылып турган ушул дүйнөдөн биротоло өтүп кетким келет. Ушул үйдөн кандай болсо да кетүүнү чечтим. Ошондуктан Измирге тез-тез барып, окуу бөлүмүнө кирип, кабар алып жүрөмүн. 2 ай мурда ушул шаардан өзүмдүн мурдагы тарбиячым Берениш эжеге жолуккан элем. Ал мени пансиондо окуп жүргөнүмдү эркелетип жакшы көрүүчү. Мен ага бөтөн жерден азап чегип жүргөнүмдү жашырбай айткан болчумун. Берениш эже менен кечээ пароходдон кайтада жолугуштук. Берениш эже мени көргөндө кубанып кетти. "Фериде, сени бир нече күндөн бери издеп жүрөмүн. Карантинадагы биздин пансионубузга түрк тилинен жана сүрөт сабагынан окутуучу мугалим керек. Мен директорго айтып, сени сунуш кылдым. Квартира жалда отурбайсың. Пансиондун өзүндө турасың. Сен биздин пансиондун турмушуна үйрөнүп калбадың беле?" Жүрөгүм туйлап кетти. Ушул мектепке Органдын мукам күүсү чыгып турган бул дүйнөгө барсам, балалык чагымдын бир кыпындай бөлүгүн кайтарып алчудай көрүндү. Мен ойлонуп турбай эле жооп бердим. "Макул, массөр, барайын. Сизге рахмат. Бүгүн карантинага барарда мурда документтеримди алганы окуу бөлүмүнө кирдим. Андагылар мага окуу бөлүмүнүн башчысы сени 3 күндөн бери издеп жүрүшөт дешти." Ушундай болмок. Бөлүм башчысы мени көргөндө кыйкыра баштады. "Эмнеге ушунча күттүрөсүң, кызым? Ишиң оңунан чыкты. Сага кызмат табылды. Кушадасы мектебине барасың. Бир жагынан пансиондо иштесем жаныма тынч. Бирок Кушадасында чын эле жайлуу орундур. Эмне кылуу керек? Карантинага барамын деп убада берип койбодум беле?" Убакыт өтө берди. Мен жанга тынч турмушту тандаймбы, же Кушадасына барганда кездешчү муктаждык менен жокчулукка көнөйүнбү деп ойлонуп турам. Кыйынчылыктардын да өзүнчө сонун нерселери бар. Кароосуз калган мектеп балдары, алардын турмушу, орой адамдардын колуна түшкөнү жөнүндө ойлоп калдым. Бул бактысыз балдар сууктан соолуган гүлдөй бүрүшүп, жылынуу үчүн бир аз болсо да күн шууласын эңсешет, аз болсо да мээримди күтүшөт. Ушул жылуулукту, ушул мээримдүүлүктү берген адамга алар өздөрүнүн чын жүрөктөрүнөн чыккан сүймөнчүлүгү менен ыраазычылыгын сыйга тартышат. Башыма түшкөн кыйынчылыктарга карабастан, ушул кичинекей тилемчилерди жакшы көрүп калганымды сездим. Бир кезде Мунисе да ушундай балдардын бири эмес беле? Ооба, өз алдымча жашаган кийинки 2 жылдын ичинде бир топ нерселерди башыман өткөрүп билип калдым. Күн шууласы оорлуу көзгө ийнедей тиет. Бакыт жаралуу жүрөктү жабыктырат. Оорлуу көз менен ойрондолгон жүрөктөргө караңгылыктан артык дары табылбайт. Тапкан кызмат акы менен күн көрөйүн деп мугалим болдум. Оюм туура болбой чыкты. Бул кесиптеги адам бир күнү ачкадан өлүп калышы мүмкүн. Ал да эмес. Кылган эмгегимдин өзү эле элге коркунучтуу жакшылык кылууну көздөйт. Башкалардын жыргалчылыгын көздөп, өзүңдү курман кылсаң, ал бакыт эмне? Мурда көргөн түштөрүң кайта түшүңө кирбейт да. Эми мени аңкыган атыр жыттар да кызыктырбайт. Органдын мукамдуу үндөрү да угулбайт. Кушадасындагы болочок окуучуларым сүйүүдөн да, мээримден да ажыраган. Жакында өзүм жолугуша турган жаш балдар көз алдыма элестей түштү да, күлүмсүрөп туруп: "Жакшы болот, бейэфенди, барайын" дедим. Буйрук алганча муну эч кимге айтпайын дедим. Бирок бир окуя чындыкты айтууга мажбур кылды. Ушул үйдөгү чарбаны башкарган аял көптөн бери мени менен кандайдыр бир кызык сүйлөшчү болду. Кечээ ал күтүлбөгөн жерден мага мындай деди: "Кызым, күндөн күнгө сени жакшы көргөнүм артып бара жатат. Жалаң гана мен эмес, бардыгыбыз жакшы көрүп калдык. Ферхунде менен Сабахат болсо жаш кыздар. Алар бул үйгө көрүп боло алышпайт. Сен келгенден бери ушул үйдүн шаңы чыга баштады. Укмуштуу мүнөзүң бар. Атактуу адамдар менен атактуудай, атаксыздар менен атаксыздай сүйлөшө билесиң.
мага кызматташы катарында анчейин айтып отурат го деп анын сөзүнө эч кандай маани бербеген элем. Бирок кечинде ошол кемпир сырын жашырбай баарын айта баштады. Кызым, деди ал, сени ушул үйдөн биротоло кетпесин үчүн эмне иштесек болот? Менин ойлоп жүргөн кээ бир пландарым бар. Айтып коеюн. Көңүлүңө оор алба, айланайын. Кудай урсун, бул маселе жөнүндө мага эч ким эч нерсе айткан жок. Экономка аял башка бирөөнүн айтуусу боюнча аракет кылып жатканы мага маалым боло калды. Бирок мен сыр билдирбедим. Аял оюн тики айтуудан уялса керек. Алыстан баштады. Биздин бей эфенди анчалык деле кары эмес. Мен аны бала чагынан билем. Арине, аны чырайлуу дешке болбойт. Бирок салаваттуу бай адам, мүн өзү да жаман эмес. Аялсыз үйдө береке да болбойт экен. Бүгүн болбосо да эртең Ферхунде менен Сабахат күйөөгө чыгып кетишет. Кудай анын бетин ары кылсын. Бир салпаяк аялга туш келсек, шорубуздун катканы. Фериде ханым кыз муруту чыйралган, келбеттүү жигитке чыга алат эмеспи? Бирок мындай бай адам туш келбейт. Биздин бейге ылайыктуу бир кызды таап берсек кандай сонун болор эле. Буга сен эмне дейсиң, кызым? Мен кейиштүү жылмайып унчукпадым. Решит бей эфенди мени артыкча кадырлап, кыздарын окутканыма өзгөчө маани бергендей көрүнчү. Ал биз менен бир нече саат бою тамашалашып, топто ойноочу. Демек ушунун баары окуу бөлүмүндөгү катчынын. Решит бей кааласа, сени француз тили боюнча сабактын окутуучусу кылып дайындамак эле. Анын бир башка ой болсо керек деген сөзүн эстей койдум. Мындай сөздөрдү бир нече жыл мурда уккан болсом, аябай ачууламак элем. Бирок азыр мүмкүн болушунча көңүл коштук менен жооп бердим. Сиз экөөбүз куда башы болуп, Решит бейге жакшы кыз таап берүүбүз мүмкүн эле. Бирок мен 1-2 күндөн кийин Кушадасына кетип жатамын. Бир нече айдан кийин ал жерге менин сүйгөн жигитим келип, той өткөрөбүз. Алла Таала жаныңызга тынчтык берсин, кымбаттуум. Бүгүн эртерээк жаткым келип турат, дедим да аң-таң болуп калган аялдын жанынан өтүп, бөлмөмө кирип кеттим. Кушадасы 25 ноябрь. Измирден Кушадасына жөнөөрдүн алдында мен аябай кубандым. Кушадасы менин ысымыма окшош экен. Кушадасы сөзмө-сөз куш жатак куралы. Канча убактан бери ынтызарлана издеп жүргөн рахатымды, бактымды ушул жерден табармын деп ичимен ойлонгон элем. Алдын ала туура сезипмен. Кушадасыны жакшы көрүп калдым. Жери кооз болгондуктан да эмес. Кушадасында Робинзон Крузого окшоп, Мунисе экөөбүз ушул сары тоту куш менен жападан жалгыз тынч жашай берчү укмуштуу аралда эмес экен. Мында мага тынч деп ойлобогула. Таптакыр анда эмес, тескерисинче, башка жердегиге караганда мында мага көп иштөөгө туура келди. Эмне үчүн андай деп сурашыңар мүмкүн. Бул суроого бере турган жообум сиздерге бир аз күлкүлүү болор. Бирок бул чындык болгондон кийин амал канча? Кушадасы мага өзүнүн жайсыздыгы, көрксүздүгү менен жагып калды. Менин оюмча жарыктык табикат адамдардын жанын күйгүзүп, жапа чектирүү максатында сулуу өңдөрдү гана жаратпастан, кооз шаарларды да, кооз деңиздерди да жараткан экен. Мындан 1 ай мурда ушул калаага келип, мектепке барганымда мугалимдердин башчысы элүүлөрдөгү аял мени бет маңдайына отургузуп алып мындай деди: "Кызым, 3 айдын ичинде 2 уулумдан айрылып, кара жер өз кучагына алды. Балдарым дени таза кырчын жаштар эле. Ошондон кийин ушул дүйнөнү көргүм келбейт. Сени бизге экинчи мугалим кылып жиберишиптир. Сен жаш экенсиң, билимдүү да болушуң керек. Мектепти сенин колуңа берейин. Өз билгениңче башкара бер. Менден башка дагы 2 мугалим кемпир бар. Алардан пайда аз. Мен күчүмдү аябай иштеп берейин деп убада бердим да, убадамды аткардым. Кечээ башчы мугалим мага мындай деди: "Фериде ханым, кызым, сага кантип алкыш айтарымды билбейм. Айткан убадаңа караганда 10 эсе артык иштеп жүрөсүң. 1 айдын ичинде биздин мектеп аябай өзгөрдү. Балдар тааныгыс болуп, ачылган гүлдөй кулпуруп кетишти. Кудай жалгасын сени. Кичинекей балдардан тартып, кызматташ мугалимдерге чейин баары сени жакшы көрүп калышты. Мен да кээде өзүмдүн кайгы капамды унутуп сага кошулуп күлчү болдум. Бечара кемпир мени өзүнө жагынуу үчүн жан аябай иштеп жүрөт деп ойлоп мага абдан ыраазы. Башкалар үчүн өзүңдүн бардык билимиңди, бардык күчүңдү аябай эмгек кылуудан артык эмне кызык?" Босторгой мурдагы калыбына кайта түштү. Чарчап чалыгууну да, кежирденип кыйыктанууну да билбейт. Баары күндүн бетин бир пас бүркөп өткөн көчмө булуттай жок болуп кетти. Өзүмдүн бүткүл өмүрүмдү бөлөк балдардын бакты таалайы үчүн курмандыкка чаларымды эстесем, мага коркунучтуу болбой калды. 2 жыл мурда күз күндөрүнүн биринде бир зулумдун колунан каза тапкан жүрөгүмдүн сүйүүсүн эми ушул окуучуларыма бердим. Кушадасы 1 декабрь. Бир нече күндөн бери элдин оозунан согуш деген сөз түшпөйт. Менин бүткүл ой пикирим мектепте болгон соң, адегенде алиги сөзгө маани берген жокмун. Бирок бүгүн бүт калаада дүрбөлөң, согуш жарыяланыптыр. Кушадасы 15 декабрь. Согуш башталганына жарым ай болду. Күн сайын жергиликтүү госпиталга жарадар адамдарды алып келип жатышат. Мектебибиз аза күттү. Ар бир окуучунун армияда атасы же агасы бар. Байкуш балдар болуп жаткан шумдуктуу окуянын түпкү маанисине түшүнбөсө да, чоң адамдардай иштен сызып, кайгы чегип жүрүшөт. Кушадасы 15 декабрь. Кандай шумдук, Кудай ай, бул кандай шумдук?
Бүгүн командачынын буйругу боюнча биздин мектепке убактынча госпиталь орношту. Мейли, оюна келгендерди иштей беришсин. Мага баары бир, бирок мектепти кайта ачканча эмне иш кылышым керек? Убакытты кантип өткөрөм? Кушадасы 24 декабрь. Бүгүн мен китептеримди алганы мектепке бардым. Мектептин ичи чаң тополоң, айтор, китеп тургай, киши жоголсо да табылар эмес. Кол шилтеп коюп кетмекчи болдум. Бир медсестра мага кайрылып, башкы врачтан сурап көрөлү. Ал бир нече китепти жыйнап койгондой болду эле, деп бир эшикти шарт ачып жиберди. Бөлмөнүн ичи дары-дармек куюлган кичине бөтөлкөлөр, айнек идиштер, дары ящиктери менен жыктолгон. Столдордун үстүндө бинттер үйүлүп жатат. Бөлмөнүн ичи толтура адам. Башкы врач кителин чечип коюп, жеңин түрүп алып, бөлмөнү иретке келтирип жүрөт. Ал бизге далысын салып тургандыктан, анын шилиси менен ак чачын гана көрүп турам. Мындай ызычууда китеп жөнүндө сөз козгоо жарабастыр. Мен медсестраны жээнен тартып, жөн эле коелукчу дедим. Бирок ал менин айтканыма көңүл бурбады. Бей эфенди, сүрөттөр бар, французча бир нече китепти алган элеңиз. Кайда койдуңуз? Картаң доктор капысынан ачуулана түштү. Медсестрага бурулбай туруп, капкайдагы уят сөздөр менен сөгүнүп кое берди эле. Мен уялганыман колум менен бетимди жаап, чыга качкым келди. Ушул кезде доктор артына бурула калып, "Ой, Кенедей кызым, сен мында кайдан жүрөсүң?" деп жиберди. Аны коюп мен да чыдап тура албадым. "Доктор бей, сиз зейнидирде эмес белеңиз. Апыртып отурган жерим жок. Чынында да мен бакырып жибериптирмин." Доктор бей шашып-бушуп, алдындагы дарыларды көңтөрүлтө мага жетип келди да, колуман кармай салып, чүмкөмө жуулугумдун сыртынан чачымды өптү. Биз бир күндүк, кала берсе, бир нече сааттык эле тааныш элек. Бирок экөөбүздү бири-бирибиздин ички ылымдаш сезимибиз байланыштырып турган эле. 2 жыл өткөндөн кийин, эзелтен берки достордой, туурараак айтканда, ата менен баладай бири-бирибизге жабыша калып отурабыз. Айлаганча, адамдын жүрөгү сыры терең кыйын табышмак экен да. Хайруллах бей Зейнилер кыштагында кезиккендегидей сурады. "Кана сүйлө, тентегим, сага эмне керек мында?" Баланын көзүндөй жайнаган көк көзү агыш кирингинин астынан оттой жанып турду. Мен да Зейнилер кыштагындагыдай бетине күлүмсүрөй карап жооп бердим. "Менин мугалим экенимди билесиз го, доктор бей, бүткүл өлкөнү кыдырып жүрөмүн. Эми ушул жерге жиберишти. Менин бүткүл өмүрүмдөгү кайгы муңумду толук билип тургандай, жүрөгүмдөгү сыры мага маалымдай, аянычтуу үн менен доктор мындай деди. Сен ушул күнгө чейин кабар алган жоксуңбу, Кенедей кызым?" Бирөө бетиме муздак суу чачып жибергендей селттей түшүп, таң калгандай болууга аракеттенип, кирпигимди тез-тез тымдап туруп жооп бердим. "Кимден, доктор бей?" Абышка кабагын бүркүп, сөмөй менен айбат көрсөттү. "Эмне мени алдайсың, Кенедей кыз?" Эрдин калп айтканга көнүп калган экен. Бирок көзүң менен бетиң али баягыдай эле. "Кимден дейсиңби? Сени бир жерден экинчи жерге көчүп жүрүүгө мажбур кылган адам жөнүндө айтып жатам." Мен күлүп, ийинимди куушурдум. "Желге билим берүү министерствосу дегиңиз келип отурабы? Ар бир мугалим өз өлкөсүнүн балдарына кызмат кылууга тийиш экенин өзүңүз жакшы билесиз да." Доктор Зейнилер кыштагында күмөн санагандай, азырда сөзүмө анчалык ишене койбоду. Анын Зейнилерде айткан далилдери менин ачуумду келтирген. Ошондуктан доктордун ар бир сөзү ташка тамга баскандай эсимде сакталып калыптыр. "Жапжаш башың мененби? Ушул түрүң менен келдиңби? Ушундай жүзүң мененби? Мейли, ушундай эле болсун. Жакшы болуптур, Кенедей кызым. Бирок жапайы болуп кетпе." Доктор өзүнүн дарыларын, мен өзүмдүн китептеримди унутуп коюп, узак аңгемеге түштүк. "Демек, сен ушул мектепте мугалим болуп иштеп жүргөн экенсиң да. Ушундай эмеспи? Мектебибизди алып койгонуңар жаман болду. Доктор бей, мен башка жөнүндө ойлоп турамын. Мен сага медсестралык кесипти үйрөткөн жаман кыштактын аты эмне эле? Эсиңдеби? Эми сен мага жардам бересиңби? Бул эки жумуштун айырмасы аз эле. Сенин кичинекей маймылдарың болсо, менин кымбаттуу торопойлорум бар. Алардын жаны да, башы да бири-бирине окшош. Булар ак пейил, ак ниет нерселер. Азырдеги кандай учур? Согуш, менин торопойлорума жардамдашуу үзүрлүү иш. Кичинекей кыз." Доктор күтүлбөгөн жерден күлүмсүрөгөндө мен да кубанып, көңүлүм ачыла кетти. Ырас, өзүмдүн күч-кубатымды, мээримдүү сүймөнчүлүгүмдү жумшай турган иш мага табыла берсин. "Мен макулмун, доктор бей. Айткан убагыңызда ишке киришейин. Кааласаң азыр эле ишке кириш. Көрдүңбү, ыпыр-сыпыр болуп жатканын. Колу жоктой иштегендерин кара." Оозго албай турган жаман сөздү айтты. Мен уялып кетип мындай дедим. "Сизге кое турган бир шартым бар, доктор бей. Менин көзүмчө адепсиз адамча жаман сөз айтуучу болбоңуз. Антпөөгө аракет кылайын, Кенедей кызым, аракет кылайын", деп доктор жылмайды. "Бирок кээде чыдай албай сөгүнүп жиберсем кечирип кой. Биз доктор экөөбүз кечке чейин госпиталды иретке келтирип, эртең келүүгө тийиштеп бизге кабарлаган жарадарларды кабыл алууга даярдандык. Кушадасы 26 январь. Хайруллах бейдин карамагында бир айдан бери медсестра болуп иштеп жүрөмүн. Согуш али жүрүп жатат. Жарадарлар үстү-үстүнө госпиталга келип жатышты. Жумушу абдан көп. Кээде үйгө барбай түнөп да каламын.
Кечээ түнү бою оор жарадар бир улгайган капитандын жанында күзөтүп отурдум. Таңга маал аябай чарчаган окшоймун. Аптекадагы бир отургучка отурган бойдон уктап кетипмен. Уктап жатканымда ийниме бирөөнүн колу тийгенин уйку соонун арасында сезип калдым. Көзүмдү ачсам Хайруллах бей экен. Ал мени чочуп кетпесин деп үстүмө одеялды акырын жаап жатыптыр. Доктордун көк көзү мээримдүү күлүмсүрөп турат. Бирок айдын жарыгында жүзү чарчап чалыккандай көрүнөт. Укта, Кенедей кызым, тынч уктай кой. Бул сөздөр мага кандай жагымдуу угулду. Доктордун адамгерчилигине алкыш айткым келди эле, бирок чарчаган соң уйку жеңип, денем көчүлдү. Мен тек күлүмсүрөп, көзүм жумулуп кетти. Кемчиликтерине карабастан, мен кары докторду абдан жакшы көрүп калдым. Биринчи кемчилиги сөөгүнүп сүйлөгөндү жакшы көрөт. Кээде анын жанындагы адамдары аны урушууга мажбур этери да ырас. Бирок жаман сөздөрдү айтып тилдөөнүн эмне кереги бар эле? Кээде анын оозунан киши уккус жаман сөздөр чыгып кеткенде, мен жанына тура албай качып кетемин да, бир нече күн бою анын бетине карабай коемун. Өз кемчилигин доктор өзү жакшы билет. Менин сөзүмө көңүл бурбагын, Кенедей кызым, аскердик кызмат ушундай болот экен. Хайруллах бей куулук шумдуксуз күнөөсүн мойнуна алганын, сүйкүмдүү уялчаактыгын эске алып, кылмышын кечирип коючу жаш баланы эске түшүрөт. Анын экинчи кемчилиги, менимче, биринчисинен алда канча ашып түшөт. Бул орой адам ушунча кылдат. Адамдын башкага түгүл, өзүнө айтууга дити барбай турган жашыруун сырларын өтө чебердик менен билип алат. Ушул убакка чейин мен жан адамга айтпоого тырышсам да, баштан өткөн окуяларымды бүт билет. Ага бардык сырымды айтып койгондугумду өзүм да сезбей калыпмын. Кээде ал мага суроо берер эле. Мен кыска гана тоң жооп берчүмүн. Көрсө доктор ушул кыска жоопторумду терип тепчип отуруп, бардык сырымды билип алган экен. Хайруллах бей жалгыз бой. 25 жыл мурда үйлөнгөн экен. 1 жылдан кийин аялы келте оорусунан каза болуптур. Ошондон бери ал бойдок жүрүптүр. Өзү Родосто туулуптур. Ушул Куш-Адасында үй-жайы, чарбагы бар көрүнөт. Бир сөз менен айтканда, бул киши полковник тик айлык акыга муктаж эмес экен. Жарадар адамдарга жумшаган өзүнүн акча каражаттары алган айлыгынан бир кыйла ашып кетет. Мисалы, кечээ мен бир жарадар жигитке үйүнөн келген катты окуп бердим. Бул солдаттын картаң энеси жокчулук менен жакырчылыктын азабынан өлмөк болдук. Балдарым тентип кетишти деп жазыптыр. Солдат катта жазылгандарды угуп, катуу үшкүрүп койду. Хайруллах бей жаныбыздагы бир жарадар адамды көрүп жаткан эле. Ал дароо бурула калды. Ушундайда шумдук болот экен да. Силер эмнелериңе ишенип ушунча көп кайырчыны дүйнөгө каптатып жибердиңер. Хайруллах бейдин табалуу тамашасы жүрөгүмө найзадай кадалды. Ушул палатада эмес, башка жерде болгондо доктордун акесин таанытмак элем. Бир аздан кийин ал өзү кат жөнүндө сөз козгоду. Кенедей кызым, ушул торопойдун энесинин адресин астыртан билип алчы. 5-10 лира акча салып жиберелик. Менимче, ушул картаң доктор армияда милдетимди аткарып айлык алайын деген максат менен иштеп жүрбөсү керек. Ал өзү кымбаттуу торопойлорум деп атаган бактысыз кедей солдаттарын жакшы көргөндүгүнөн гана кызмат кылып жүрөт. Эмнеликтен экенин билбейм. Айтор өзүнүн аскерлерди жакшы көргөнүн абдан уят нерседей көрүп, жашырууга тырышат. Куш-Адасы, 28 январь. Бүгүн эртең менен госпиталга келсем, оор жарадар 4 офицерди алып келди деп айтышты. Медсестралар мага Хайруллах бей сени издеп жатат дешти. Оор операция жасаарында доктор дайыма мени ассистент кылып алуучу. Мындай коркунучтуу нерселерди сага көрсөтүү, албетте, жакшы эмес, дечү доктор мага. Бирок сенден башка ишенимдүү эч ким жок. Башкалар ачуумду гана келтирип, кыйкырып урушууга мажбур кылышат. Ошентип жатып жаңылышып да кетем. Мен чаршафты алып, дароо халат кийдим. Бирок кечигип калыптырмын. Жарадарга операция жасалып бүтүп, замбилге салып, 2-кабатка алып кетишиптир. Кенедей кызым, деди доктор, биз сенсиз бир аз бычмачылык кылдык. Операцияны ал адатта бычмачылык деп айтуучу. Штабда иштеген жаш майор, оң колу менен бетин граната жарадарлап кетиптир. Ал менин кабинетимде жатат. Эми сен ага көз салып турасың. Байкушка жакшы карап, көңүл бөлүп турбаса болбойт. Биз доктордун кабинетине кирдик. Бети менен колу таңылган бир киши керебетте жатыптыр. Биз жакындап бардык. Сол жак жагы менен ээги гана таңылбай ачык турат. Өңү мага тааныштай, бирок таңылуу жүзүнөн аныктап көрө албадым. Хайруллах бей жарадардын сол колунан алып, тамырын кармады да, бир аздан кийин анын бетине эңгейип, Ихсанбей, деп чакырды. Ушул мезгилде мээмден чагылгандын оту жаркылдап өткөндөй боло түштү. Бул киши Чы калаасындагы Абдирахим Пашанын үйүндө таанышкан штаб капитан экен. Мен бир кадам артка кетенчиктеп, мындан ары мени бул офицердин жанына кое көрбөңүз деп, доктордон суранып, эшикке чыгып кетейин дедим. Аңгыча жарадар көзүн ачып, мени көрөрү менен эле тааныды. Балким ал өз көзү менен көргөнүнө ишенбей тургандыр. Ким билет, жарадар болгондон бери далай жолу эсинен танып, жөөлүп, не бир укмуштуу түштөрдү көргөндүр. Анын тунарган көзүнөн мени көрүп турганына ишене албай жатканын байкап турам. Кансыз эрдин кыймылдатып, күлүмсүрөдү да, кайта көзүн жумду.
Ихсанбей, менин ата-энемдин, бир туугандарымдын жоктугунан коргой турган адамы жок жалгыз адам экендигимден пайдаланып, мындан бир нече ай мурда бирөөлөр маскаралоо ниети менен түнкү үлпөт куруу үйүнө алып барышкан. Кийин чыкалаасынан кетеримде бетимди чүмкүп алып, сүргүнгө айдалып бара жаткан бузулган аялдын абалында калган элем. Ошондо дүйнө мага чылкый зулумдарга толгон түпсүз зындандай көрүндү. Ошол катаал тагдырга баш ийип, моюн сунуудан башка менде айла калган жок эле. Мына ошондо сиз мага жакшылык кылып, мансабыңызга, келечегиңизге, кала берсе өмүрүңүздүн коркунучуна тобокел кылып, мени коргоп чыктыңыз эле. Бүгүн биз кайгылуу окуянын кесепетинен кайтадан көрүшүп отурабыз. Мен сизди таштап кетпейм. Ушул кыйын күндөрдө бир тууган карындашыңыздай болуп мааналап багамын. Кушадасы, 7 февраль. Ихсанбейдин жараты анчалык коркунучтуу эмес экен. Бир айдан кийин сакайып кетет. Бирок иреңин абдан бузуп, оң кашынан тартып, эгине чейин жаракаттын чоң тагы калат. Хайруллах бей Ихсанбейдин жарасын жаңылап танган кезинде мен анын жанында болбоймун. Нервимдин начардыгынан эмес, мен күн сайын мындан да жаман жарларды таңып жүрөм. Анын негизги себеби, мен Ихсандын жүзүнө карап турсам, жарасына бычак тийгизгендей жаны кыйналар эле. Бечара Ихсанбей киши көрсө корккондой иреңи суук болуп госпиталдан чыгарын өзү билет. Бул жөнүндө ачык айтпаса да, ичинен сызып, кайгырар да. Доктор аны жубатып, аз сабыр кыл, жигит. 25 күндөн кийин куландан соо болуп кетесиң, дейт. Бирок бул сөздү укканда Ихсанбей ого бетер кайгырат. Жарадар жигиттин ушул кыйын күндөрдөгү абалын жеңилдетүү үчүн мен жүрөгүмдүн бүткүл жылуу мээримин ага арнадым. Анын төшөгүнүн жанына отуруп алып, китеп окуп беремин. Кээде кызыктуу жомокторду да айтамын. Ооба, бечара Ихсанбей унчукпай угуп жата берет. Бирок өзүнүн бузулган бетин бир мүнөткө да унутпай, кайгыга батканы сезилип турат. Кээде аны жубатуу максаты менен кайдагы бир бөлөк сөздөрдү айта баштайм. Дүйнөдө өң сулуусунан ашкан пайдасыз, зыяндуу нерсе жок. Нагыз сулуулукту адамдын сын сыпатынан, анын жүрөгүнөн издөө керек деп айтып беремин. Кушадасы, 25 февраль. Ихсанбей биз болжолдогондон бир кыйла эрте айыгып кетти. Бүгүн эртең менен ага сүт куйган чай алып келсем, ал кийинип турган экен. Абдырахим пашанын багында мага жолуккан келбеттүү, сулуу, жакшы кийинген штаб капитанын айласыздан эске түшүрдүм. Азыр алдымда жабыркап жүдөгөн оорулуу киши турат. Анын ичке мойну майор мундиринин кең жакасынын ичинде шалактап турган сый. Өтө уяттуу нерседей бетиндеги тырыгынан уялат. Чын эле байгы сулуу офицер ушул жигитпи? Өзүмдүн капа болгонумду жашыра албасам керек. Бирок муну башкага жорусун деп, кабагымды бүркөп ачуулангандай түр көрсөтөм. Бул эмне деген балалыгыңыз, Ихсанбей? Сиз али айыгып кете элексиз да. Эмнеге кийинип алдыңыз? Офицер мукактана түшүп жооп берди. Төшөктө жата берсең ого бетер оору болот экенсиң. Бир аз унчукпай туруп калдык. Анан Ихсанбей өзүнүн кыжырдангандыгын билдирбөөгө аракет кылып, сөзүн улантты. Менин кетким келди. Баары өз жайында. Сакайдым. Бечараны айганымдан жүрөгүм сыздап кетти. Мен сөзүмдү тамашага жооткотуп мындай дедим. Ихсанбей, сиз менин тилимди алгыңыз келбейт окшойт. Солдаттык өжөрдүгүңүз кармаптыр. Эскертип коеюн. Кетишиңизге каршымын. Азыр барып докторуңузга айтамын. Келип сиздин сазайыңызды колуңузга берсин. Мына ошондо билесиз. Мен подносту коюп, дароо эшикке чыгып кеттим. Бирок докторго барып айтканым жок. 25 февраль кечке маал Хайруллах бей менен урушуп кеттим. Бул окуя кызматтан тышкары жерде болду. Ал чегинен чыгып кетти. Башка бирөөлөрдүн ишине киришет да жүрөт. Ихсанбей жөнүндө азыр эле сүйлөшүп отурган элек. Бетинин бузулганына жаш майор аябай капа болуп жүрөт, дедим. Хайруллах бей оозун кыйшайтып жооп берди. Аныкыйып, мен анын ордунда болсом деңизге чөгүп өлөр элем. Мындай беттин балыктарга жем болгондон башка эмне кереги бар? Бетим оттой жанып, кыжырым кайнады. Мен сиз жөнүндө башка пикирде элем. Доктор бей, жан дүйнө сулуулугуна салыштырганда өң сулуулугу эч нерсеге арзыбайт. Хайруллах бей каткырып, мени тамашалай баштады. Мунун баары курулай сөз, Генедей кызым. Өңү ушундай жигитке эми жан адам карабайт. Айрыкча сен курактуу кыздар жанына жолобойт. Доктор өз сөзүнүн тууралыгын ырастагансып, иинин куушуруп койду. Мен нааразы болуп мындай дедим. Сиз менин жашыруун сырымды зордоп уурдап алдыңыз. Эми менин өмүр баянымды бир аз билесиз. Менин сулуу, өтө сулуу жигитим бар болчу. Ал мени алдагандан кийин мен аны жүрөгүмдөн өчүрүп салдым. Аны аябай жек көрөм. Хайруллах бей кайта дагы каткырып күлдү. Эң түпкү сырымды билгиси келгендей, агыш кирпегинин астынан күлүмсүрөгөн көк көзү менен мени кадала карап калды. Сөзүмө кулак сал, Генедей кызым. Калп айтасың. Көзүмө тике карачы. Айтчы, чын эле сен ал жигитти сүйбөйсүңбү? Мен аны жек көрөм. Доктор эгимден кармап, көзүмө кадала карады да. Эх шордуу кызым, канча жылдан бери ага куса болуп, күйүп жанып жүрөсүң. Ал айванда сенин сыңарың болуп күйүп жүргөндүр. Ал сендей эч кимди сүйө албайт. Ачуум келип буулуга түштүм. Бул эмне деген шумдук жала? Мунун баарын сиз кайдан билесиз? Эсиңе түшүрчү.
Экөөбүз сейнилерде кезиккенде мен бардыгына түшүнгөн болчумун. Жашырам деп убара болбо. Куру бекер эмгек. Сүйүң балалык жанарынан көз жашындай тамчылап турат. Көзүм караңгылап, кулагым чуулдап кетти. Доктор сөзүн уланта берди. Сен башкалардан өзгөчө айырмаланасың. Сен бардык адамга, бүткүл айлана чөйрөгө жат көрүнөсүң. Сенин жылмайганың кандайдыр бир терең ойлуу, капалуу, адам түшүндө гана ушундай жылмаят. Ойлосом ичим ачышат. Кызым, сен башкалардан өзгөчө жаралган адамсың. Сыйкырдуу өбүшүүдөн туулуп, өбүйдөн тамактанган кереметтүү перилер бар дешет. Бул ойдон чыгарылган сөз эмес. Турмушта да дал ушундай жандар бар. Сен да ушулардын бирисиң. Кагылайын Фериде. Сен бирөөнү сүйүү үчүн, бирөөнүн сүйгөнү болуу үчүн жаралгансың. Эх, жиндик кызым-ай, сен арты кейинин ойлобой иш кылгансың. Ошол акылсыз жигиттен эч качан качышың керек эмес эле. Ошондо сен сөзсүз бактылуу болмоксуң. Мен көз жашым төгүп, жер тепкилеп, үнүмдүн бардыгынча, бул сөздөрдүн бардыгын эмнеге айтып отурасыз? Менде сиздин эмнеңиз бар, дедим. Эми доктор эстеп коюп, мени жубата баштады. Туура айтасың, Генедей кызым, ырас, бул сөздөрдү сага айтуумдун кереги жок эле. Бул жерде акылсыздык кылдым. Кечирип кой, Кенедей кызым. Ачуум ушунчалык келген экен. Доктордун бетинде карагым келген жок. Көрөрсүз, аны жек көрөрүмдү сизге далилдеп беремин, дедим да эшикти катуу жаап чыгып кеттим. Дагы 25 февраль түн Ихсан бейге чырак алып келгенимде кийинип алып кызарып баткан күндүн деңизге чагылышканын кызыгып карап, терезенин жанында турган экен. Анын тынчтыгын бузуп мындай дедим. Сиз аскер формаңызды сагынып калган окшойсуз, эфендим. Бөлмөнүн ичине караңгы кирейин деп калыптыр. Караңгыдан улам Ихсан бей баатыр боло түшкөн сыяктуу. Ал башын чайкап, кайгылуу күлүмсүрөдү да өзүнүн кайгы муңун биринчи жолу айта баштады. Сиз аскер формасы дедиңизби, ханым эфенди? Ооба, азыр бардык үмүтүм ошондо гана калды. Менин бетимди бузган ушул форма болду. Эми бактысыздыктан ошол гана куткарышы мүмкүн. Мен Ихсан бейдин сөзүнүн маанисине түшүнбөй, таң калып карап калдым. Ал үшкүрүп сөзүн улантты. Бул кыйын иш эмес, Фериде ханым. Түшүнүксүз эчтеке жок. Мен согушуп жаткан армияга кайтып барамын. Граната баштаган ишти согуш аягына чыгарсын. Ошондо менин бир отоло жаным тынат. Жаш майордун түрү аза күткөндөй, жаш балага окшоп сырын такыр жашырбай айтты. Мен ага далымды салып, чыракты күйгүздүм. Бирок бул сөздөрдү укканда чиреңкени билгизбей өчүрүп, чырактын билигин оңдомуш болуп калдым. Андай дебеңиз, Ихсан бей. Кааласаңыз, бактылуу да болосуз. Бир жакшы кызга үйлөнүңүз. Үйлүү жайлуу болосуз. Балдарыңыз болот. Ошондо бардыгы унутулуп калат. Мен сыртымды салып турдум. Ал мурдагысындай эле деңизди сонуңкурап карап турган Сыйт. Фериде ханым, сиздин арамдык ойлобогондугуңузду билбеген болсоң, мени шылдыңдап жатат деп ойлоп калар элем. Ушу тырык бетим менен кимге керекмин? Бетимдин татынакай кезинде эле бир кызга жакпай калганмын. Азыр кейпим бузулган. Ихсан бей ушуну айткандан кийин унчукпай турду да, бир аздан кийин өзүнө өзү кайрат кылгансып: Фериде ханым, ушунун баары куру бекер сөз. Кечирип коюңуз. Чыракты жагууга мүмкүн бекен, деди. Мен ширеңкени кайра чактым. Бирок ширеңкени чырактын билигине жакындатууга колум жетпеди. Үлбүрөп күйгөн отту тиктеп, анын өчүшүн күтүп карап турдум. Мен үнүмдү акырын чыгарып мындай дедим. Ихсан бей, сиз мурда өзүңүзгө өзүңүз ишенген, менсинген адам элениз. Башыңыздан өткөргөн кырсыктар да, үмүт үзгөндүк да сиздин жүрөгүңүздү дал азыркыдай кайрымдуу кылган эместир. Өзүңүздүн мансабыңызды капарга албай кала берсе, өз өмүрүңүздү да тобокелге салып, бир жаш кызды, башталгыч мектептин бечара мугалимин коргоп чыктыңыз. Жашыруунун кереги эмне? Анда сиз бүгүнкүдөй кайгырып капаланган эмес элеңиз. Сиздин жапа чегип жүргөнүңүздү абдан түшүнөм. Азыр башталгыч мектептин ошол бечара мугалими өзүнүн бүткүл өмүрүн сиздин бакытты талайыңыз үчүн кантип арнабай койсун. Жарадар майор үнү каргылданып мындай деди. Фериде ханым, орундалбас тилекти козгоштун кереги эмне? Мени өлгөндүн үстүнө көңгөн кылбаңызчы. Мен ага тез бурулдум да, жер тиктеп туруп, Ихсан бей, сизден суранарым, мага үйлөнүңүз. Мени кабыл алыңыз. Көрөсүз, мен сизди бакытка бөлөймүн. Экөөбүз кошулсак, багыбыз ачылат, дедим. Көзүм жашка толуп, караңгыда майордун бетин көрө албадым. Ихсан бей менин колумду эрдине тийгизди да, колумдун учунан өптү. Бардык балейден кутулдум. Эми Кемранды сүйөт деп мага эч ким батынып айта албайт. Ошол күндөн тартып сен мага жат, душман болуп калдың, Кемран. Эми биз эч качан көрүшпөсүбүздү, бул дүйнөдө жолукпашыбызды, бири-бирибиздин үнүбүздү укпашыбызды билген элем. Ошентсе да сенин колуктуң экендигимди жүрөгүмдөн чыгарып таштай албадым. Эмне айтсам да, эмне иштесем да мен дайыма өзүмдү сенин карамагыңдагы мүлкмүн деп эсептөөчүмүн. Мындан башкача болууга күчүм жетпеген эле. Ооба, жалган айтуунун эмне кереги бар? Сени жек көргөндүгүмө, кыжырданып наалат айтканыма, башыман өткөн кыйынчылыктарыма карабастан, ушуга чейин аз да болсо мен сенин бир бөлүгүң болуп келген элем. Мен муну бүгүн эртең менен туруп, башка бирөөнүн колуктусу болгонумду ойлогонумда биринчи ирет сезип отурам. Ооба,
бирөөнүн колуктусумун. Далай жылдан бери сенин колуктуң болуп, уйкудан ойгонуп келсем, бир эле күнү башка бирөөнүн колуктусу болуп ойгонуп отурамын. Кемран, мен сени менен бүгүн эртең менен биротоло ажыраштым. Кантип ажыраштык десеңчи? Кымбаттуу эскерүүлөрдү унутпай жүрүүгө, артында калгандарыңа акыркы жолу бурулуп кароого акысы жок бактысыз бир көчмөн адамдын сыңары коштоштум. Бүгүн эртең менен Ихсанбейди ээрчитип, доктордун кабинетине кирип, ага тиеримди айтайын дедим эле. Мындай маанилүү күндө үстүмдөгү медсестранын халаты мага орунсуздай көрүндү. Анын үстүнө күйөө болуучу жигитимди капалантып коембу деп ойлодум. Бактын ичинде ичке чырмоо койсуп турган эле. Андан букет жасап, көкүрөгүмө кадап алдым. Эртең менен барсам, Ихсанбей дагы кийинип алыптыр. Мени көргөндө ал жаш баладай чын пейили менен күлүмсүрөдү. Бүгүндөн баштап аны бактыга бөлөөгө өзүмдү милдеттүүмүн деп ойлодум. Жайдары болууга тырышып, колумду сундум. Бонжур, Ихсанбей. Төшүмдөгү чырмооктун бир нече талын алып, кителине кыстарып койдум. Өткөн түнү сиз тынч уктагандырсыз. Өтө жакшы уктадым. Өзүңүзчү? Жаңы төрөлгөн баладай мемиреп, таттуу уйкуда уктадым. Андай болсо, эмне үчүн өңүңүз кумсарыңкы? Бакытта адамды кумсартарын билбейсизби? Үнсүз туруп калдык. Ихсанбейдин эрини сүттөй бозоруп кетиптир. Бир аздан кийин ал толкунданган үчүн билдирбөөгө аракеттенип, сөзүн бөлүп жазганып сүйлөй баштады. Фериде ханым, мен өлөр өлгөнчө сизге ыраазымын. Мага мурдагы бактылуу чагымда да насип болуп көрбөгөн бир түндү баштан өткөрүүгө мүмкүндүк кылдыңыз. Мен азыр эле калп айттым. Өткөн түнү таң атканча көз ирмеген жокмун. Сиздин мага үйлөнүүңүздү суранамын деген сөзүңүз кулагыман кетпей койду. Мен кирпик каккан жокмун. Анткени сиздин келечек күйөөңүз болгон бирден бир бактылуу түндүн бир да мүнөтүн бекерге кетирбейин дедим. Сизге чоң рахмат. Сиздин бул жакшылыгыңызды өмүрүмдө эч качан унутпасмын. Мен Ихсанбейдин жүзүнө карап туруп, мен сизди өмүр бою бакытка бөлөймүн дедим. Жаш жигит толкунданып кетти. Менин колумду кармагысы келди эле, бирок батына албады. Куду сыркоо балага кайрылгандай, ал жумшак, мээримдүү үн менен мага мындай деди. Жок, Фериде ханым, мындай түндүн эртеңкиси жок экенин жакшы билемин. Ушул бир түндүн өзү да мени бакытка бөлөдү. Ошондой болсо да, сиз менен коштошуп, бир нече сааттан кийин жөнөп кетемин. Мунуңуз кандай, Ихсанбей? Сиз мени жактырбайсызбы? Аныңыз жакшы эмес. Үмүттөндүрүп коюп, эми кетем дегениңизге түшүнбөй турам. Ушинтүүгө да болот бекен. Офицер дубалга сүйөнүп, көзүн жумду да терең үшкүрдү. Ах, үнүңүз ай, деп селт этип кетти да, катаал үн менен мындай деди. Дагы да болсо өзүңүздү зордоп көрүңүзчү. Ошондо боору ооругандыктан сиз мени чындап сүйүүгө мажбур болосуз. Сизди сүйгөнүм жалган бекен. Ихсанбей, сизге турмушка чыгамын деп айткандан кийин анын себеби бар да. Ихсанбей кайгылуу какшык менен жооп берди. Албетте, сиз мага тием дегенден кийин сүйөт экенсиз да. Бирок сиздин мындай сүйүүңүздү каалабайм. Чынында эле биз экөөбүз никелешип кошулсак деп ойлойсузбу? Фериде ханым, сиз берген эле кайыр садаганы ала берүүчү арсыз адам деп ойлойсузбу? Биздин мамилебизде согушта майып болгон мага боору ооругандан башка сүйүүңүз жок да. Мен абдан капаланып башымды төмөн салдым. Туура айтасыз. Биз экөөбүз тең бактысыз адамбыз. Эки бактысыз кошулсак, бактылуу болор бекенбиз деп ойлогон элем. Ал жаңылыштык экен. Мен дубалда илинип турган кылычты көрсөттүм да, сөзүмдү уланттым. Сиздин көңүл жубатарыңыз бар. Өзүңүз айткандай, согушка кайта барасыз. Мен болсом аялмын. Мен сизге караганда көбүрөөк бактысызмын. Кышкы аяздуу күн, эртең мененки мезгил эле. Күйөө менен колукту бет маңдай турушат. Экөөнүн тең көкүрөгүндө назик чырмооктун ичке сабактары кыстарылган. Эриндеринде ушул жүдөө чөптүн иреңиндей аянычтуу жылмаюунун белгиси бар. Бирок 10 мүнөттөн кийин жигит менен кыз көздөрүнөн жаш алышып коштошушту. Ошентип Шордуу агасы өзүнүн жападан жалгыз кичинекей карындашы менен кош айтышты. Кушадасы, 2 апрель. Мындан 3 күн мурда биздин мектебибизди бошотуп беришти. 5 ай өткөндөн кийин окуу кайта башталды. Бирок андан эмне пайда? Окуу жылы аяктап калды. Жаз чыкты. Класс бөлмөлөрү күндүн нуруна жаркыраган. Орто жер деңизинен күнгө чагылышкан чексиз көк мейкине мектептин ички дубалдарында күзгүнүн шууласындай жымыңдайт. Балдардын да чоңдордун да сабакка көңүлү келишпейт. Башка мугалим Кушадасынан кетемин деп кайта суранып жүргөн. Бир ай мурда аны башка калаага которушту. Анын ордуна мени дайындашты. Мурдагы башкы мугалим деген кызмат жоюлуп, анын ордуна директор деген кызмат киргизилди. Бирок жогорулаганыма кубанбайм. Бирге иштеген мугалимдер мени эми жаман көзү менен карашчу болду. Алар анчалык маданияттуу, билимдүү болушпаса да, улуу болгон соң аларды сыйлаш керек. Билим берүү министерствосундагы чиновниктердин тили менен айтканда, алардын ар биринин 15-20 жылдан кызмат стажысы бар. Булардын ордунда болсом, бир күнү өзүмдүн кыздарымдай болгон жапжаш бирөөнү директор кылып дайындашса, мен да таарынар элем. Март айынын башталышында Хайруллах Бейди пенсияга чыгарышты. Ал бай адам, айлыкка муктаж эмес, бирок пенсияга чыкканына аябай нааразы болду.
Далай жолу кичинекей торошондорумду өз колум менен тигил дүйнөгө аттандырган элем. Алардын тирүү калгандары мени өз колдору менен ак кепиндеп көмсө экен деп тилечү элем. Тилегиме жетпедим. Хайруллах бей бүткүл жаштык өмүрүн илимге жумшаган. Ал киши түрдүү билимдерге жетиккен адам. Үйүндө бай китепканасы бар. Ошондой болсо да, ал бул дүйнөдө китептен ашкан маанисиз, пайдасыз эч нерсе жок. Китепти жазгандар да, аны окугандар да турмушунда эч нерсеге түшүнбөгөн маңыроолор деп айтып калат. Кечээ мен аны орундуу бир далил менен жеңүүгө аракеттендим. Жарайт, андай болсо, өзүңүз эмне үчүн китепти көп окуйсуз? Эмне үчүн мени китепти көп окууга үгүттөйсүз? Бул негиздүү далилдерди эч ким жокко чыгара албас эле. Бирок Хайруллах бей тоготуп да койбостон кайта каткырып күлдү да, мындай деп жооп берди. Сен сөздү абдан таап айттың, Кенеди кызым. Бирок мага ишенгин деп сени зордогон ким? Ушул картаң докторду такыр түшүнбөдүм. Ал өзүнө жаккан нерселердин баарына каршы турат. Кадыресе кезиндегиге караганда жериме жетип урушкан учурунда мени алда канча жакшы көрө тургандыгын байкап жүрөм. Хайруллах бей армиядагы кызматынан бошонгондон бери эртеден кечке үйүндө отуруп алып китеп окуй берет. Кээде аскерден эстеликке калган чоң өтүгүн кийип, жандармдарча мылтыгын асынып, дулдууна анын жакшы көргөн боз аты минип алат да кыштакты аралап жүрүп, оору кишилерди дарылайт. Үйүндө 80деги тарбиячы кемпир менен кары багбан калышат. Хайруллах бей бул багбанды 10 башы деп атайт. Мындан 3 күн мурда Мунисе экөөбүздү доктор мейманга чакырды. Көңүлү көтөрүңкү экен. Мен анын китептерин аңтарып көрүп жаттым. Хайруллах бей Мунисе менен жаш балача ойноп, ага кадимкидей аскер буйругун берип жатат. Экөөнүн оюнун көрүп, күлүп отуруп боорум катты. Ал эми экөөбүз жашынмак ойнойбуз, деди доктор үнүн гүрүлдөтүп. Ушу баштан айтып коеюн. Киши өтө албай турган жерге жашынуучу болбогун. Сен бармактын башындай баласың. Бир жылчыкка кирип алсаң, сени издеп убара болбойн. Эгер сен мени узак издеп таба албасаң, таң калба. Анда жашынган жайлуу жеримде уктап калганым ошо. Бир нече күндөн кийин Мунисеге чаршак жабамын. Кызым 14 жашка толот. Бою менин боюмдан калышпайт. Менин кичинекей кызым кызгалдактай кулпуруп баратат. Чачы буудайдын сабагына окшоп, ак саргыл, бети жаңы жааган кардай аппак, кара көзү күндүн нуруна жараша куулуп өзгөрүп, өзүнүн тал чыбыктай боюна жарашып турат. Мунисе күлүмсүрөгөндө жүзүнөн кырмызы гүл ачылган, ыйлаганда көзүнөн бермет төгүлгөн периге окшоп кетет. Хайруллах бей чаршакка аябай каршы чыкты. Кызымдын али жаш экенин өзүм да билемин. Эмне кылуум керек? Мен чоочулайм. Кээ бир тааныштарым, Бифериде ханым, кызыңды эркектердин көзүнөн жашырууга убакыт жетти. Антпесең эрте эле кайнене болуп калышың мүмкүн деп айтышат. Жүрөгүм чочулап, тынчым кетип жүрөт. Бирде кубансам, бирде ачууланам. Кайненелердин баары ачуулуу деп бекеринен айтышпаса керек. Кечээ биз мектептен келатсак, көчөнүн аркы маңдайында 16-17 чамасындагы бир сулуу окуучу бала келатыптыр. Ал окуучунун биз жакты кайта-кайта караганы мени таң калтырды. Муисени билдирбей алдыртадан карадым. Ошондо эмнени көрдүм. Оңбогон сары чаян мага билдирбей, алиги жаш жигитке күлүмсүрөй карап бара жатыптыр. Мен аябай таң калганымдан эсим ооп, көчөдө жыгылып кете жаздадым. Жашабагырды жеңнен тарттым да урушуп кое бердим. Муисе мойнуна албай койду. Мен анын сөзүнө кыпындай ишенбегенимди түшүнгөндөн кийин бышактап ыйлай баштады. Менин ыйды жаман көрөрүмдү, ага кошулуп ыйлап жибереримди билип алып, бул кыздын иштеп отурган амал көйлөгүн кара. Мен ага мындай дедим. Сени кантип жазалоону билемин. Базардан жашыл күрөң жибек сатып алгам. Сага чаршак тигип жатам. Бүгүн эртең менен атыр майынын айынан Мунисе экөөбүз кайтада урушуп калдык. Бир нече ай мурда Хайруллах бей менен аңгемелешип отурганымда сөздөн сөз чыгып, атыр майын жакшы көрөрүмдү айткан элем. Кайдан таап алганын билбейм. 3 күндөн кийин доктор мага кичине бөтөлкөгө куюлган атыр майын алып келип берген. Ар бир тамчысына чейин аяп, аз-аздан куюнуп жүргөн элем. Тентек кызым куду жинди болгондой, үйгө 1 сааттай жалгыз калтырып кетсең болду. Үйдүн ичи бурук суйтта турат. Мен сүйлөнсөм, Кудай бар, алган жокмун. Эжеке байым, деп көз көрүнө танат. Кушадасы 5 май. Бүгүн эртең менен Мунисе ойгонсо жөнү бош, өңү солгун болуп, көздөрү кызарып кетиптир. Мектепте жумуш кычап тургандыктан үйдө калууга мүмкүн болбоду. Коңшу бир кемпирди Мунисенин жанына калтырып, өзүм Хайруллах бейди үйгө чакырып коеюн деп бардым. Бирок жолум болбоду. Мен келердин алдында эле дулдугун минип алып, бир кыштакка кетип калган экен. Үйгө келсем Мунисе али төшөктө жатыптыр. Коңшу аял ага чоң рахмат. Эртеден кечке чейин Мунисенин жанынан кеткен жок. Байпак согуп керебеттин жанында отура берди. Мунисе сасык тумоолоп, эти оттой жанып турат. Үнү бүтүп жөтөлү күчөдү. Кыз деминин кысылганын айтты. Мен тамагын көрөйүн деп эгинен алдын басып көрсөм, колума катуу шишик урунду. Кичинекей тилинин айланасы бозоруп, шишимик тартып калыптыр. Бетине мен жакын кармаган чырактан көзү уялып, дароо жумуп алды. Мунисе менин чоочулаганымды байкап, мени тамашалады. Жөтөлдүн эмнесинен коркосуң, эжеке байым?
Зейнилер кыштагында да суук тийип оорубадым беле. Унутуп койдуңбу? Мунисенин айтканы ырас. Зейнилерде бороон чапкында кардын арасынан таап алган түнү жүтүлбөдү беле. Балдардын суук тийип ооруй бере турган адаты бар эмеспи? Мында корко турган эч нерсе деле жокко. Бир нерседен гана катуу чочулайм. Мен Хайруллах бей менен акылдаша албадым. Барган кыштагында түнөп калды деп, он башы азыр эле келип айтып кетти. Кудай сактасын. Менин кичине кызым Хайруллах бей келгенче айыгып кетер. Кушадасы, 8-июль. Бүгүн эртең менен санасам, кызымдын дүйнөдөн кайткандан бери 73 күн өтүптүр. Ушул оор кайгы капага да бара-бара көнө баштадым. Адам баласы эмнеге гана көнбөйт. Бүгүн кары доктор экөөбүз деңиздин куймалуу жээгин жээктеп, бир аз сейилдедик. Мен жалпак таштарды, седепке окшогон үлүл кабыгын терип алып, суунун бетин сыздыра ыргытам. Хайруллах бей жаш балача кубанды. Кирпиги ак, жылмай караган жайдары көк көзү күлмөңдөйт. Кайран жаштык, деди ал таңдана калып. Кудайга шүгүр, бул кайгыны да жеңдик. Сен мурдагы калыбыңа келип, көңүлүң көтөрүлө баштады. Мен күлүмсүрөдүм. Анын эмнесине таң каласыз? Сиздей докторум бар да. Эмнеге көңүлүм ачылып, кулпурбайм? Хайруллах бей жай гана башын чайкады. Жок, Генедей кызым, мунун табигый эч нерсеси жок. Доктордук кесип да, адамдар да, китептер да, чындык да, адалдык да ушулардын баары куру кыял, чындык эмес. Кичинекей кызды ажалдан алып калууга күчү жетпегенден кийин илимдин атасынан көрө. Айлаганча доктор бей, капа болбоңуз. Ал анын буйругу менен болгон иш да. Доктор мени кайгылуу карады. Бечара Генедей кызым, сен эмне үчүн ушунча аярымды айтып берейинби? Бирөөнүн башына кырсык түшсө, өзүңдүн кайгы муңуңду унутуп коюп, аны жубатууга аракет кыласың. Сенин момундугуң, жооштугуң менин жүрөгүмдү элжиретип, боору оорутат. Доктор бир аз унчукпай турду да, анан сөзүн улантты. Мен өзүм да ушул күндөрдө эч нерсеге арзыбаган бир жан болуп кеттим. Алжып бара жатсам керек. Кана, Генедей кызым, тур кеттик. Биз саргайган, дыйкандар иштеп жүрүшкөн талааны аралап, үйгө кеттик. Алардын баары докторду жакшы таанышат. Буудай чөмөлөсүнүн жанында бир улгайган аял турган. Биз сүйлөшө калдык. Хайруллах бей жакында ал аялдын небересин айыктырган экен. Кемпир колун жайып, көпкө бата окуду. Андан кийин аял ийл айынын ме кайнаткан ысыгында өгүздөрдү айдап кырман бастырып жаткан чымыр баланы чакырды. Бери кел, Хүсейин, сага жакшылык кылган адамдын колунан өп. Бул доктор болбогондо азыр сөөгүң жердин астында жаткан болор эле. Хайруллах бей Хүсейиндин күнгө күйгөн бетинен сылады. Колумду өппөй эле кой, чырагым. Анын эч кандай кажети жок. Андан көрө малаңдын үстүнө бизди тургузуп алып, өгүздөрүңдү айда. Биз эми келишкен өгүз чегилген маланын үстүнө секирип чыктык да, буудай деңизинин сары толкунунда 10 мүнөттөй жүрүп айланып чыктык. Бүгүн мен баарын толук айтып бере аламын. Күндөлүк дептериме эң акыркы эскерүүлөрүмдү жазганымдын эртеси Мунисенин алы ого бетер начарлап кетти. Тамагындагы шишик чоңоюп, сүйлөй албай калды. Бечара кызымдын тамагы буулуп, дем ала албай жатты. Кандай болбосун докторду чакырыш керек эле. Кандай доктор болсо да мейли. Мен чаршафымды жамынып жатканда Хайруллах бей кирип келди. Ал Мунисени көрүп, оорусу анчалык коркунучтуу эмес деди. Бирок анын кабагы салыңкы, көзүнөн кандайдыр сабырсыздангандык сезилди. Кабагыңыз бүркө, бир шумдукту жашырып турасыз го, дедим чоочулап. Доктор ийинин куушуруп коюп туталана жооп берди. Эмнеге шексинесиң? Жол жүрүп азыр эле келдим. 4 саат жолду жүрдүм. Өлгөндөй чарчадым. Силерге кызмат кылганым аз келгенсип, эми кошоматта кыл дейсиңби? Оорусу катуу адамдарды көргөндө Хайруллах бейдин ушинтип оройлонуп, ачууланарын мен билчүмүн. Бетиме тике карабай, мага буйрук бере баштады. Тезинен мага кагаз менен калем бер. Анчалык зарылдыгы жок, бирок сактыкта кордук жок. Өзүмө тааныш бир нече докторду чакырайын. Ошол күнү өзүмдүн иштерим да кычай берди. Танзаардан мектептин үй шыпыруучусу келип, Билим берүү министерствосундагы советтин 2 мүчөсү менен инспектору келди дешти. Алар мени менен сүйлөшмөкчү экен. Аял 3-чү жолу келгенде аз жерден эшикке түртүп чыгара жаздадым. Хайруллах бей мага аябай ачуусу келди. Сенин мында болуңдун кереги эмне? Бар, кызматыңа кете бер. Сенсиз да өзүм чарчап өлгөнү отурам. Сени менен убара болгода ишим аз бекен. Кана, жөнөтес, чаршафыңды жамынып жолуңа түш. Үйдө отуруп алып, мени да жумуштан калтырасың. Болбосо Кудай бар, азыр чыгып кетемин. Кары доктор кабагын түйүп, өтө ачуулангандан кийин каршы сөз айтууга болбой калды. Каршы айтууга алым келбей, чаршафымдын ичинде көз жашымды төккөн бойдон мектепке жөнөдүм. Билим берүү министерствосу дүйнөдөгү байлыктардын баарын башыма үйүп койсо да, өлүм ортосунда жаткан баламды таштап мектепке келгенимдин эсесине татыбас. Чиновниктер класстарды кыдырып, окуучулардан экзамен алышты. Алардын дептерлерин алып көрүштү. Мага күтүлбөгөн суроолорду беришти. Оюм оңго бөлүнүп, башыма эчтеке түшпөйт. Алиги чиновниктердин суроолоруна эмне деп жооп бергенимди өзүм да билбейм. Күн кечкирейин деп калды. Ошондо да чиновниктер мектептен кетишпеди. Акыры бирөө менин түрүмдүн өзгөрүлгөнүн көрө коюп, сыркоолоп турасызбы? Директор ханым,
өңүңүз аябай кейип тургандай деди. Чыдап тура албадым. Намаз окуган кишиче эки колумду боорума алып, башымды ийдим да, үйдө балам көр оозунда жатат, дедим. Чиновниктер мага көңүл айтышып, капкайдагы маанисиз сөздөр менен жубатышты да, үйгө кетүүгө уруксаат беришти. Мектеп менен үйдүн ортосу 5 мүнөттүк жол. Ошол күнү бул жолду жарым сааттай басып, үйгө араң жеттим. Эртеден бери тезирээк үйгө барып, Мунисенин жанында болсом экен деп элеп-желеп болуп жатсам, азыр үйдү көздөй бутум шилтенбейт. Мен эң көчөнүн боюндагы дубалдарга сүйөнүп, жол жүрүп чарчаган жолоочудай булактардын жанындагы таштын үстүнө отура каламын. Биздин үйдүн ачык терезесинен чоочун эркектердин баштары көрүндү. Эшикти мага онбаш ачты. Мунисенин алжайын суроого батынбадым да, мага эчтеке дегендей айланамды жалдырап карайм. Онбашы мени ойдо жок бир сөздөр менен тосуп алды. Бечара кыз ооруп жатат. Кудайдын буйругу болсо айыгып кетер. Бир нерсе гүрс эте түштү. Тепкичтин үстүңкү жагынан Кайруллах бей көрүндү. Көкүрөгү дагдайып ачык, жылаң баш, жеңдерин түрүп алган. Ким келди? Онбашы, деп сурады ал. Шайым кетип, тепкичке отура кеттим. Таш короонун ичи караңгы эле. Доктор мени карап, шашкалактап сурады. Сенсиңби, Фериде? Өтө жакшы болду, кызым, жакшы болду. Ал тепкичтен жай түштү да, мени колуман кармады. Айтпаса да баарын билемин дегендей тур кылдым. Кызым, эми тиштенип бекем бел байла, деди доктор каргылдана сүйлөп. Кудай ракым этсе, кыз сакайып кетер. Биз кан койдук. Колубуздан келгендин баарын аяган жокпуз. Кудайдын кудурети күчтүү да, үмүтүбүздү үзбөйлүк. Доктор бей, уруксаат этиңиз, кызымды көрөйүн. Азырынча кое тур. Фериде бир аздан кийин көрөрсүн. Азыр гана тынчып уктап жатат. Кудай бар, эч нерсе болгон жок. Ырас айтам, кыз тынчып уктап кетти. Мен үнүмдү жай гана чыгарып талап кылдым. Мен аны сөзсүз көрүшүм керек. Көрсөтпөөгө акыңыз жок. Доктор бей, мен ыйламсырап сүйлөдүм. Бир аз демимди ичиме алып туруп сөзүмү уладым. Сиздин ойлогонуңузга караганда мен күчтүүрөкмүн. Чачын жулуп, бетин тытып өкүрөт экен деп ойлобой эле коюңуз. Кайруллах бей менин сөзүмдү үнсүз тыңшап турду да, башын ийкеп макул болду. Жарайт, кызым, бирок эскертип коеюн. Куру бекер кыйкырып ыйлап, кызды чоочутуп алып жүрбө. Адам өзүнүн башына түшкөн оор аламаттан кутула албастыгына көзү жеткенден кийин айласыздан сабыр кылууга, чыдоого мажбур болот экен. Мен Хайруллах бейдин ийнине башымды коюп, жүрөгүмдү токтотуп, көзүмө бир тамчы жаш албастан үйгө кирдим. Ошондон берки өткөн 73 күн мага 73 жылдай болду. Ошентсе да баары ийне жибине чейин күнү бүгүнкүдөй эсимде. Бөлмөдө халаттарын топчулабаган, жеңдерин түрүнгөн 2 жаш доктор менен бир кемпир бар экен. Дарактардын жалбырактарынын арасынан күндүн шууласы түшүп, үйдүн ичи нурга бөлөнүп, жарык. Тышта чымчыктар чийип этип, чегирткелер чырылдайт. Алыстан граммофон безеленип ырдап жатат. Бөлмө ичи чачылган бойдон, ар кайсы жерде дарынын бөтөлкөлөрү, кебездин үзүндүлөрү. Полдо Мунисенин буюмдары чачылып жатат. Хайруллах бейдин багынан Мунисе үзүп келген бир десте гүл күзгүнүн жанында сербейип турат. Комоддун үстүндөгү ар түрдүү таштар менен сидип, кабырчактарына көзүм түштү. Буларды Мунисе деңиздин жээгинен терип алган эле. Отургучтун алдында кичинекей туфли жатат. Б калаасында акварель менен өзүм тарткан Мунисенин сүрөтү үйдө илинип турат. Сүрөткө башына талаа гүлдөрүн тагып, колуна мазлумду алып түшкөн. Столдун үстүндө ар түрдүү мончоктор, кездеменин кесиндилери, карагайдын тообурчактары, колукту кыз тартылган аткыртка, кыскасы Мунисенин жыйнап жүргөн майда чүйдө буюмдары жатат. Эми Мунисеме 10 күн мурда жалтырак керебет сатып берип, аны куурчактын төшөгүндөй сайма торлор менен кооздоп койгон элем. Кызым жакында чаршак жамынууга жараган бойго жетип калган эле да, арбакты кындай бети куп-куу болуп Мунисе жибек одеял жамынып өзүнүн аппак жумшак төшөгүндө жатат. Башы бир жагына салкыйшайып калыптыр. Ал уктап жаткан шекилдүү. Али тигилип бүтпөгөн күрөң жашыл чарша керебетинин аяк жагында илинип турат. Б калаасынан сатып берген куурчак текчеде көзүн бадырайтып отурат. Кызымдын кайта-кайта өпкөнүнөн куурчактын боектору да кетейиндеп калыптыр. Куурчак кыймылсыз көк көзүн бадырайтып ээсине карайт. Кызымдын бетинде ооруп кыйналуунун жышааны сезилбейт. Эрдинин тегерегиндеги сызыктарда өмүрдүн акыркы белгилери болор-болбос билинет. Күлүүгө оңтойлонгондой, сал гана ачылган эрдинен бир меттей бир нече аппак тиштери көрүнүп турат. О бечарам, зейнелер кыштагындагы караңгы мектепте адеп жолуккан кезден баштап бүгүнкү күнгө чейин мени бакытка бөлөп келген дал ушул мемиреп жаткан татынакай өң эле да. Тышта чымчыктар али чыйпылдап жатат. Граммофонда токтобой күү чалууда. Дарак жалбырактарынын арасынан шыкалаган күндүн шууласы баланын кансыз бетине көпөлөктүн канатын кармаганда жугуп калуучу алтын түстүү чаң сыяктуу агыш кызгыл терең берип турат. Кыздын маңдайынан булайган бир тутам сары чачына күндүн шууласы чагылышат. Мен өкүрүп бакырганым да жок. Кызымды карайда жулкунбапмын. Эки колум менен кары доктордун мойнун кучактап, ийнине эгимди коюп, жүрөгүм сыздаса да, үмүтү үзүлгөн жандай телмирип ушул көрүнүштү таңыркап карап турамын.
чиркин өлүм аңды жылып кичинекей балапанымды алкымдап келе жатат. Тигине аны ойготуп албайын дегендей мээримдүү энеге окшоп шум өлүм маңдайы менен эрдин аймалады. Врачтар керебетке жакындашты. Алардын бирөө жибек одеялдын бир четин ачып Мунисенин колуна ийне саймак болду. Хайруллах бей мени көрбөсүн дегендей далысы менен тосуп калды. Атыр бериңиздерчи, бир аз атыр керек, деди жаш врач. Хайруллах бей колу менен текчени көрсөттү. Чымчыктардын чыйпылдаганы дагы эле басылбайт. Граммофон мукамдуу күүлөрдү чалат. Бөлмөнүн ичи дароо гүл майынын жытына буркурай түштү. Атырды таба албай коюшкан окшойт. Гүл майы. Ушул гүл майын түгөтүп коесуң деп кичинекей балапанымдын колунан далай жулуп алып кийген элем. Өзүмдү бакытка бөлөп, зериктирбей эрмек болгон кулунумдан ушул анын жактырган жытын кызганган мендей да таш боор адам болобу? Доктор бей, ушул атырды бүт бойдон төшөгүнө куюп коюңузчу, дедим онтулуп. Ушул жыпар жытты жыттаса кулунум кыйналбай жан тасым болот. Кары доктор менин чачымды сылады да: "Бара кой, Фериде, бар, балам, кана тышка чыгалык", деди. Мунисени акыркы жолу өбөйүн дедим эле, бирок батына албадым. Кызым кээде менин алаканымды өбүчү. Мен да анын жылаңач колун кармап, бырышып калган куп-куу алаканын кайта-кайта өпкүлөй бердим. Эжекебайым деген таттуу тили менен мага көрсөткөн бардык жакшылыктары үчүн кичинекей кызыма өзүмдүн ыраазычылык жышаанымды кылдым. Ушундан кийин Мунисемди экинчи көргөн жокмун. Мени алып кетишти да төшөккө жаткызып жалгыз коюшту. Тула боюм калчылдап, муздак терге чөмүлдүм. Гүл майынын буркураган жыты бүткүл үйгө жайылып, мурдумду жарып, демимди кысты. Дүйнөдө ушул гүл майынын жытынан башка, батып бара жаткан күндүн күңүрт шууласы менен чыйпылдаган чымчыктардан башка тиричилик жышааны жоктой көрүндү. Ар бир саат жылдай созулуп, жай өтүп жатты. Күйгүм да кирди. Үстүндө жаман жуман кийими бар. Кардуу бороондуу түндө зейлер мектебинин эшигинде калчылдап тоңуп турган Мунисе көз алдыма келе түштү. Кенедей кыздын ошол бороондуу түндө мектептин эшигин какканы, алсыз назик добушун чыгарып онтогону кулагыма шактей түштү. Канча убакыт өткөнүн билбеймин. Күчтүү жарык көзүмдү ачтырбай койду. Бирөөнүн колу чачымды, маңдайымды сылап жатканын сездим. Көзүмдү ачып карадым. Кары доктор менин бетиме чыракты жарык кылып кармап турган экен. Анын күңүрт көк көзүнөн чыккан жаш кирпигинде мөлтүрөп турат. Мен түш көрүп жаткандай: "Саат канча болду? Болору болдубу?" деп сурадым. Ушуну айтарым менен кайтадан Зейнелер кыштагындагыдай караңгылыктын кучагына кирдим. Көзүмдү ачсам, кайда жатканымды билбейм. Бейтааныш бөлмө, бөтөн терезе. Турайын деп аракет кылсам, башым жаздыкка кайта шалк этип кулады. Мен алдастап, айланамды элеңдеп караганымда доктордун көзү көрүнө калды. "Мени тааныйсыңбы, Фериде?" "Эмне үчүн тааныбайын, доктор бей? Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Эми жакшы болду. Баары өтүп кетти." "Бир нерсе болдубу, доктор бей? Сенин курагыңдагы кыздар үчүн бул коркунучтуу эмес. Сен бир аз уктап кеттиң, кызым. Анын коркунучу жок. Мен канча уктадым? Узак уктадың, бирок эч нерсе эмес. 17 күн уктадың. 17 күн. Бул эмне деген шумдук?" Жарыкка чыдай албай, кайта да көзүмдү жумдум. Бул эмне деген кызык уйку? Бир кезде өзүмө жат күлкү менен күлүп жибердим. Бул күлкү башка бирөөнүн күлкүсүндөй, башка бирөөнүн оозунан чыгып жаткандай сезилди. Мен кайтадан уктап кеттим. Мен нерв оорусунун оор формасын башыман өткөрдүм. Хайруллах бей мени өз үйүнө алып келип, 17 күн эртеден кечке жаныман кетпей отуруптур. Өмүрүмдө биринчи ирет катуу ооруганым ушул. Мен биротоло айыгып, туруп кеткенче дагы 1,5 ай өттү. Бир нече күн бою төшөктө жата бердим. Оорудан кийин чачым түшө баштады. Бир күнү кайчы сурап алып, чачымды кыркып таштадым. Оорудан айыгуу кандай жакшы нерсе. Адам энеден жаңы туулгандай болуп калат экен. Ага айлана чөйрөсүндөгү майда чүйдө нерселердин баары сонун болуп көрүнө берет. Түрдүү түстөгү майда оюнчуктарга сугу түшкөн балача бардык нерсеге куштарлана тектейсиң. Терезеге жабыша урунган көпөлөк, көзгөгө жез көк желени түшүргөн күндүн нуру, алыста жайылып жүргөн малдардын мойнуна шаңгыраган коңгуроолор мына ушулардын бардыгы жүрөгүмдү элжиретип, көңүлүмдү сергитти. Бул оору кийинки 3 жылдын ичинде жүрөгүмө таштай орногон кайгы муңумду шыпырып алып кетти. Өткөн күндөрүмдү эске түшүрсөм, мурдагыдай кайгырбайм, толкунданбайм да, ошол себептүү мурдагы кыйын күндөр башка бирөөнүн башынан өткөндөй сезилди. Кез-кезде мен өзүмдүн, балки мунун баары алда качан көргөн түштүн элеси чыгар, же болбосо мунун баарын кайсы бир эски романдан окуган чыгармын, деп сурайм. Ооба, ушул кайгылуу окуялардын баары түшүмдө болгондой, анда катышкан адамдарды чаң баскан эски сүрөттөрдөн көргөндөй сыяктанамын. Хайруллах бей ооруп жатканымда үйүнөн чыкпай, мени жан досундай бакты. Кызыктуу аңгемелерди айтып, китеп окуп берип жүрдү. Кыскасы, зериктирбөөгө, көңүлүмдү көтөрүүгө жанталашып аракет кылды. Бечара кандай гана кыйналбады. "Тезирээк айыгып кетчи. Ооруп төшөктө жатып калбасам, сенин көңүлүңдү көтөрүп, кубандыруу максаты менен батистен көйнөк тиктирип кийемин да, 3 ай бою төшөккө жатып алып, сенин алдыңда ойсоктоп назданам, Кудай урсун. Кээде катуу уйкуга чөмүлгөнсүп,
эсимен таанып калам. Ошондо кашымдын арасынан күндүн шууласы кызгылт сыяктанат. Кайруллах бей баш жагымда китеп окуп, же болбосо үргүлөп отурат. Эсимен таанып калган кездеримде денемден жаным кетип, учу кыйры жок мейкиндикте күн нуру үн сыяктуу абада зуулдап учуп жүргөнсүй. Ушунчалык тез учканынан кулагым шуулдайт. Кайсы мамлекетке учуп бара жатамын, билбейм. Кээде түпсүз терең туңгуюкка кулап бара жаткансып, жүрөгүм оозума тыгылып, чоочуп ойгоном. Мага кайсы бир алыскы сапардан, алыскы өлкөлөрдүн биринен кайтып келгендей сезилет. Көз алдыма мага каршы сүзгөн тумандуу булуттардын элеси бүдөмөктөнөт. Мурдагы күнү Хайруллах бейге мындай дедим: кымбаттуу доктор, мен эми айыгып калдым. Эми биз ага барып Куран окуп келелик. А дегенде Хайруллах бей макул болбой, дагы жарымай, эң болбоду дегенде 2 жума чыдап туруу керек деди. Бирок сыркоо адам кырс болот эмеспи? Каршылык кыла албай, кары досум акыры макул болду. Биз бактын ичинен 2 чоң гүлдесте үздүк да, деңиздин жээгинен ар түрдүү түстөгү таштарды, менин кичине кызым ушул таштарды гүлдөн жакшы көрүүчү эле терип алдык. Мунисени Орто жер деңизинин жээгиндеги бир дөбөгө, өзүнө окшогон бир назик ичке гипарис дарагынын түбүнө коюшуптур. Моло таштын жанында көпкө отурдук да, мен сыркоологондон бери Мунисени биринчи оозго алып сүйлөштүк. Кичинекей кызымдын кантип өлгөнүн, сөөгүн кантип көмүшкөнүн бүт билгим келди. Бирок Хайруллах бей толук айткан жок. Бир гана нерсени анык билип калдым. Мунисени мүрзөгө коюп жатканда, имам кыздын энесинин аты ким деп сураптыр. Аны албетте эч ким айта алмак эмес. Мунисени асырап алганымды билген Хайруллах бей менин ысмымды атаптыр. Ошондо имам кызга аят окуп, Фериденин кызы Мунисе деп жайына койдуруптур. Кушадасы, 1 сентябрь. Бүгүн эртең менен Хайруллах бей мындай деди: Генеде кызым, мени кыштакка дагы чакырып жатышат. Дулдулумду сага аманат калтырамын. Анын бутуна жара түшүптүр. Өзүң таңа билсең, алиги 10 аюга ишенбей, бутун өзүң кайта таңып кой. Ушул оңбогон чал менин дулдулумду өзүнө окшоп, бир буту жок калсын деп тилеп жүрсө керек. Дулдулду таза абага чыгарыш керек. Бутундагы жарасын таңгандан кийин бактын ичине алып чыгып, 10 мүнөттөй жетелеп бастыр. Мүмкүн болсо, аны бир аз желдирип кой. Көпкө бастырба. Уктуңбу? Экинчиден, бүгүн Наабайчы Хуршидага аренда акысын алып келүүгө тийиш. Жаңылбасам 28 лира болсо керек. Акчаны менин атыман алып кой. Үчүнчүдөн, дагы эмнени айтайын дедим эле. Эсимен чыгып кеткенин карачы. Эсиме түштү. Менин китепканамды төмөнкү үйгө көчүрт. Терезелери деңизге караган бөлмөнү сага беремен. Ал бир топ ыңгайлуу бөлмө. Кышкысын терезелеринен деңиздин жылуу жели келип турат. Сага жылуу болот. Көптөн бери айтайын деп жүргөн оюмду Хайруллах бейге айтууга азыр оңу келе калды. Кымбаттуу доктор, дулдулуңуз үчүн кадырыңыз жан болсун. Наабайчыдан акчаны да алып калайын. Бөлмөнү бошотуунун кажети боло койбос. Ансыз да сиздин үйдө узакка жүрүп калдым. Уруксаат этсеңиз кетейин. Доктор бөйрөгүн таянып туруп, назик үнү менен эликтей сүйлөдү. Ансыз да сиздин үйдө узакка жүрүп калдым. Уруксаат этсеңиз кетейин. Ушуну айтты да, кабагын түйүп, муштумун көрсөттү. Сен эмне деп айттың? Кетем дейсиңби? Көрдүңбү муну? Оозунду жарып, кулагыңа жеткизем. Кыямат кайымга чейин тынбай күлүп жүргөндөй кылам. Өзүңүз ойлоңузчу. Доктор бей, сиздин үйдө узакка жүрүп калдым. Хайруллах бей кайрадан бөйрөгүн таянып тура калды. Макул, улуу мартабалуу бийкеч, сиздин кетүүгө оюңуз бар экен да. Эң сонун, бирок квабадис, латынча кайда бармакчысыз деген маани. Мен күлүмсүрөп жооп бердим. Кымбаттуу доктор, кайда барарымды өзүм да билбейм, бирок бир нерсе айкын, кетүүгө тийишмин. Өмүр бою сиздин үйдө тура албаймын да. Ушундай эмеспи? Сиз өмүрүмдүн эң бир кыйын кезинде жардам бердиңиз. Мен аны эч качан унутпаймын. Бирок жарабаган сөздү сүйлөбөк кыз. Биз экөөбүз достошкон 2 чабыштай болуп кеттик. Чабыш сержант, унтер-офицер. Мындан артык сөздүн кереги жок. Кайдагы болбогон нерселерди айта бербе. Хайруллах бей бетимди сылап, эркелетип койду. Мен өз айтканымдан кайтпадым. Доктор бей, бул жерде калуу мен үчүн чоң сыймык. Ишенип коюңуз, сиздин жаныңызда жүрсөм өзүмдү бактылуу сезем. Бирок сизге качанкыга чейин оордугумду артам. Сиз абдан адамгерчиликтүү, киши үчүн жаныңызды аябаган адамсыз. Доктор менин келте чачымды уйпалап, кайтадан мыскылдай баштады. Ал эрдин чормойтуп, жаактарын чуңкурайтып, назик үнү менен чыйылдап сүйлөдү. Адамгерчилик, жанын аябастык. Биз мында эмне, мышык чычкан ойноп отурабызбы, жинди кыз? Эч нерсеге түшүнбөйсүңбү? Адамгерчиликтин, жан аябастыктын мага бир тыйынча да кереги жок. Мен өз кара башымдын ырахаты үчүн өмүр сүрүп жүрөмүн. Сени да ушул максат менен багып жүрөмүн. Сен мага жакпаган болсоң, бетиңе карабас элем. Менин мунарадан боюмду таштап өлөм дегенимди уксаң ишенбе. Мени жан аябаган эрдик иштеди деп айткан кишиге ишенбей, ага, кара өзгөй чалдын кандай ырахат алганын кайдан билмегилең, деп каршы болгон. Маллердин бир каарманы бар. Ал мага абдан жагат. Аны таяк менен сабап жатканда арачалаган кишилердин баарын кууп, сабай бериңиз таксыр. Окудай,
Балким, мага таяк жеш пайдалуу чыгар, деп кыйкырат. Жарабаган сөздү мындай коелук. Бөлмөлөрүң мен келгенче иреттелип, тартипке келтирилбесе, шорун кайнайт. Өзүңөн көр. Кудай бар. Менин дөңгөчтөй болгон бир тааныш күзөтчүм бар. Чакырып аламын да, сени зордук менен ага күйөөгө беремин. Сени кандай жаза күтүп турганын эми түшүндүмбү? Хайруллах бейдин уят сөздөрдү айтып, тамашалай баштаганын түшүнө койдум да, дароо жанынан кетип калдым. Хайруллах бей менин чыныгы атам, жакшы досум болуп калды. Анын үйүндө мен өзүмдү жат адамдай сезбеймин. Мен сыяктуу жүрөгү жараланган, кара жолтой бир кыз канчалык бактылуу болсо, мен да ошончолук бактылуумун. Өзүмө миң түрдүү иш ойлоп табамын. Хайруллах бейдин кары кемпирине жардамдашам, бактын ичиндеги жумуштарды аткарамын, үй ичин жыйнаймын, доктордун эсеп кысап кагаздарын текшерип чыгамын, тамак бышырамын жана башка ушул сыяктуу иштерди жасаймын. Эгер бул жерден кетип калсам, эмне иштемекмин? Мен азыр жарым жан болуп калдым да, ырас, ден соолугум бара-бара оңолуп бара жатат. Ошондой болсо да кандайдыр бир жабыккандыкты сеземин. Соо кезимдегидей күч-кубатым эми кайтып калыбына келбейт. Келечегиме мурдагыдай зор ишеним, шаттуу үмүт менен кароо эми болбой калды. Көңүлүм бат-бат өзгөрө берет. Күлүп жатып ыйлап жиберем, ыйлап жатып күлөм. Кече-кечинде көңүлүм өтө куунак эле. Башымды жаздыкка коюп, төшөккө жатканда өзүмдү аябай бактылуу сезгемин. Бирок эртең менен ыйлап ойгондум. Эмнеге ыйладым? Муну өзүм да билбейм. Өткөн түндө бир опосуз дүйнөдөгү бардык үйлөрдү кыдырып чыгып, алардын бардык кайгы муңун жыйнап, өзүмдүн жүрөгүмө толтуруп алгандай сезем. Ушул бир себепсиз, түшүнүксүз кайгынын кучагында калтырап туруп, апакебай, деп өксөп ыйлап жибердим да, бакырып жибербейин деп оозумду колум менен баса койдум. Эшиктин сыртынан капысынан Хайруллах бейдин үнү угулду. Фериде, сенсиңби? Сага эмне болду, кызым? Кары доктор колуна чырак алып, бөлмөгө кирип келди да, эмне үчүн ыйлаганымды сурабастан кайдагы бир жөнөкөй, өтө эле маанисиз сөздөрдү айтып, мени жубата баштады. Мунун баары эч нерсе эмес, кызым, арзыбаган иш, жөнөкөй гана нерв оорусу, бул тарап кетет, балам. Ах, бечара кызым-ай, мен калчылдап, тамакка какаган балапанча, оозумду чоң ачып, өксөп ыйлап жибердим. Жагыман ылдый көз жашым агып жатат. Доктор терезеге карай бурулду да, бирөөгө муштумун көрсөтүп уруша баштады. Сенин жазаңды Кудай берсин. Ушундай жакшынакай кыздын шорун кайнатып, бактысыз кылган сенсиң. Кайгырып капаланып, ушинткен кезимде жалгыз болсом, айлам эмне болмокчу? Анын эмнесин сөз кылам? Бул жөнүндө азыр ойлонуп кереги барбы? Ушул айда ал тургай, андан да көпкө чейин доктор мени жалгыз калтырбайт. Ала Жакайдагы чарбак, 10 сентябрь. Бир жумадан бери Ала Жакайдагы чарбакта турамын. Мындан 10 күн мурда доктор Хайруллах бей мага минтип айткан. Фериде, менин Ала Жакайда чарбак үйүм бар. Барбаганыма көп болду. Андагы чарбачылыкты кароосуз калтыруу болбойт. 2 жумадан кийин мен сени ошол жерге жеткирип коемун. Климат алмаштырсаң, ден соолугуңа жакшы болот. Бир аз көңүлүңдү көтөрөсүн. Жакында окуу башталганда жыл бою мектептен чыга албайсың. Мен мындай деп жооп бердим. Доктор бей, мен таза абаны жакшы көрөмүн. Бирок сабак башталарына саналуу гана күндөр калды. Эмне кыларымды билбейм. Доктор ачуулана ийинин куушурду. Каралдым. Мен сенден барасыңбы, же барбайсыңбы деп сурап жаткан жерим жок. Бул жөнүндө сенин пикириңдин мага кажети жок. Сени ошол жерге алып барып коемун дебедимби? Медицинанын ишине эмнеге кийлигишесиң? А болбосо рапорт жазамын да зордоп алып кетемин. Кана камыңгын. 2-3 сыйра алмаштырып кийүүчү көйнөк көнчөгүңдү бир нече китеп ал. Хайруллах бей мага куду окуучулардай буйрук берди. Оору менин эркимди жеңген окшойт. Каршы болууга алым келбеди. Мен буга таарыныч кылбаймын. Кайта мен баш ийип, моюн сунуп турганды жакшы көрөмүн. Доктор бейдин чарбагы кароосуз калыптыр. Бирок жери кандай сонун. Бул жерде кыштын күнү да жаз айларына окшоп кетет дешет. Өзгөчө аскалуу адырлар укмуш экен. Буларды сонуңкурап карай берип көзүм талыйт. Бул адырлар аба ырайынын эртең мененки, түшкү, кечки мезгилдеринде күндүн ачык же бүркөк болушуна жараша хамелеончо өзгөрүп турат экен. Кээде кызыл күрөң, кээде чымкый кызыл, кээде кызгылт, бир мезгилде күлгүн көк, агыш же карада болуп көрүнөт. Ошондуктан бул жерде Ала Жакая деп атап коюшуптур. Ала Жакаят сөзмө-сөз ала була аскалар. Мында чарбачылык мени өзүм ойлогондон да көбүрөөк кызыктырып кетти. Кызматчылар менен бирге уйларды сайымын. Өзүмдүн чын жолдошум болуп калган Дулдулга минип алып, ушул тегеректеги токойлорду кыдырып чыгам. Кыскасы, өзүм көптөн бери эңсеп жүргөн таза абада эркин чардадым. Ошондой болсо да, жүрөгүм тынчыбайт. Бир нече күндөн кийин окуу башталат. Мектепке барып тартипке келтиришим керек эле. Бирок Хайруллах бей сөзүмдү уккусу да келбейт. Ар күнү кечинде мага романдарды окутат да, минтип кобурай берет. Кандай байланышы жок маанисиз сөздөр, эң жаман сөздөр. Бирок ушул сөздөр сенин оозуңан жагымдуу угулат. Кече кечинде мен дагы бир китепти окуп бердим.
ар кайсы жеринен уят сөздөр кезигип жатты. Мен уялып андай сөздөрдү дароо өзгөртө коемун же бүтүндөй бир сүйлөмүн окубай таштап кетемин. Хайруллах бей менин уялганымды сезип, үнүнүн бардыгынча каткырып күлдү. Бир кезде короодогу иттер үрүп калды. Терезени ачтык. Короого бир атчан киши кирди. Сен ким болосуң? Деп Хайруллах бей кыйкырды. Онбашынын үнү чыкты. Мен эле. Ушундай кеч убакта онбашы калаадан эмне үчүн келди экен? Кудай жакшылыгын бере көр, деди доктор. Мен алдыңкы үйгө түшүп билейин. Тырмактай кызым, кечигип калсам күтпөй жата бер. Хайруллах бей онбашы менен 1 саатка жакын сүйлөштү. Доктор 2 кабаттагы үйгө чыкканда бети кыпкызыл болуп, кабагы бүркөө экен. Онбашы эмне үчүн келиптир? Деп сурап калдым. Доктор мага бакырып жибере жаздады. Барып жата бер дедим эле го сага. Сенин анда эмне ишиң бар? Кыздар чектен чыгып кетишти. Кандай адепсиздик. Бул иш мага гана тиешелүү. Мен Хайруллах бейдин мүнөзүн жакшы билем. Мындай учурларда ага каршы сүйлөөгө болбойт. Чыракты алып, бөлмөгө кетүүгө аргасыз болдум. Эртең менен турсам, Хайруллах бей таң азандан туруп, бир маанилүү иш менен калаага кетиптир. Бүгүн кайтып келбесем, мен жөнүндө чоочулабасын дептир. Онбашынын айтып келген кабары докторду аябай тынчсыздандырган көрүнөт. Күндүз доктордун бөлмөсүн жыйыштырып жүрүп, министерствонун штампы басылган бир конверттин үзүндүсүн таап алдым. Андан кушадасы, мектеп, директорго деген сөздөрдү окудум. Бул конверт мага жиберилген болуу керек. Бул айрык кагаз мени терең ойго батырды. Катты кечээ кечинде онбашы алып келген болсо керек. Хайруллах бей эмне үчүн аны менден жашырып койду? Мага келген катты жашырып коюуга анын кандай акысы бар? Түшүнүксүз иш. Балким, мен жаңылышып жаткандырмын. Бул конверт Кушадасыдан алып келген китептердин арасында болуп, түшүп калгандыр. Кушадасы, 25 сентябрь. Турмуш барып турган жаман нерсе деген сөз туура экен. Эң акыркы окуяны толугу менен күндөлүк дептеримдин акыркы бетине жазып отурамын. Бул окуяга өз тарабымдан бир ооз сөз да кошпоймун, бир тамчы көз жашын да аралаштырбаймын. Хайруллах бейди анын чарбагында 2 күн күттүм. 3-чү күнү кечинде мындан ары күтүүгө чыдамым жетпеди. Эртесинде Кушадасыга араба менен кетмекчи болдум. Бирок эртең менен огонсом доктор келип калган экен. Оор басырыктуу, токтоо Хайруллах бейдин ушунчалык жүдөгөнүн, чарчап чалыкканын мурда көргөн эмес элем. Ал адатынча мени чачыман өптү да, ынта коюп бетиме карап, мындай деди. Эх, Кудай жазасын берсин алардын, куруп кетишсин. Башыма дагы да бир балекет түшкөнүн сезе койдум, бирок суроого батына албадым. Хайруллах бей колун чөнтөгүнө салып, ойлуу мүнөздө бөлмөдө аркы терки басып турду. Бир кезде ал токтой калды да, колун менин ийиниме коюп, сен бир нерсени билген сыяктанасың, Кенедей кызым, деди. Жок, доктор бей, билесиң. Эң болбоду дегенде бир жаман жүрөлгөнү сезип турасың. Менден бир нерсени сурамакчысыңбы? Кандайдыр бир коркунучтун курчагында болуп, муңайып жооп бердим. Жок, доктор бей, мен эч нерсени билбейм. Бирок сиздин жабыркап, кыйналып тургандыгыңызды сезип жатам. Сиз бир кырсыкка учурагандай көрүнөсүз. Сиз мени коргоочу адамсыз, ал түгүл атамсыз. Демек, сиздин кайгыңыз менин да кайгым. Эмне балекет болуп кетти? Фериде кызым, сен өзүңдүн күчүнө ишенесиңби? Боюмду бийлеп алган коркунуч жаңылыкты билүүгө куштар кылды. Оор басырыктуу болууга аракеттенип жооп бердим. Менин чыдамдуулугума көзүңүз талай жолу жетти эле го. Доктор бей, айта бериңиз. Мына бул калемди колуңа ал, Фериде. Мен айтайын, сен жаза бер. Кар досуңа ишен. Хайруллах бей куду дагы бир жолу салмактап, ойлонуп көргөнсүп улам токтоп, төмөнкүлөрдү жаздырды. Кушадасы калаасынын агартуу советинин өтө урматтуу президиумуна, ден соолугумдун өтө начарлап кеткендигине байланыштуу мындан ары окутуучулук кызматымды улантууга мүмкүн болбой отурат. Кушадасы калаасындагы кыз-келиндер руштесинин башчылык кызматынан бошотооңузду суранамын. Ал эме кызым, деди доктор, ойлонуп отурбай, себебин сурабай, бул кагаздын аягына колуңду койгонда мага бер. Сенин колуң калтырап кетти бейм. Фериде, менин бетиме тике кароодон коркуп турасыңбы? Мейли, кызым, мейли карабаганың жакшы. Өзүңдүн мөлтүрөгөн тунук көзүң менен мени карасаң, мен уялып калармын. Башкача бир окуя болду. Эмне экенин түшүнүп турасыңбы? Эмесе менин сөзүмө кулак сал, Фериде. Эгер сен толкунданып, капаланчу болсоң, мен сөзүмдү токтотууга аргасыз болом. Сен бардыгын билүүң керек. Өз алдыңча өмүр сүргөн ушул 3 жылдын ичинде адамдардын сыр сыпатын жеткире билдим деп ойлойсуң го? Жаңылышасың, кызым. Мен бул дүйнөдө жашаганыма 60 жылга жакындады. Ошондо да адамдардын сырын жеткире билбейм. Өз өмүрүмдө нечен зулумдарды көрдүм. Бирок мындай жүзү каралыкты эч бир акылга сыйгыза албаймын. Экөөбүздүн достугубуздай бул дүйнөдө назик, асемдүү нерсе бар бекен. Мен сени жумалар бою өз кызымдай бактым. Экөөбүз жөнүндө эмнелерди айтып, эмнелерде келжиреп жүрүшкөнүн сен билесиңби? Жок, сен билген жоксуң аны. Мен сенин сүйгөн ашыгың эмишмин. Бетиңди баспа, башыңды жогору көтөр, менин көзүмө тике кара. Күнөөгө баткан кыздар бетин жабышат.
Экөөбүздүн мамилебизде уятка калтыруучу эч нерсе болгон жок го, Фериде. Уккун, Фериде, аягына чейин уккун. Бул арамза ушак сиздин мектептен чыгыптыр. Аны сенин кызматташ мугалимдериң таратышыптыр. Себеби түшүнүктүү. Директорлук кызматка бизди койбой, кайдагы бир Феридени эмне үчүн коюшат деген иш тардык. Мындан жарым жыл мурда сага айтпастан туруп, кызматыңды жогорулатуу жөнүндө Измирдеги досума өтүнүч кат жазган элем. Бирок бул аракетим алардын отуна май тамызыптыр. Бул ушактын оту айлар бою быкшып отуруп, чала жанып, акырында жалындап кетиптир. Бул ушак билим берүү советине, каймакамдын өзүнө жетиптир. Каймакам уезд начальниги. Ушундан кийин толуп жаткан официалдуу кагаздар жазылып, сени сыртыңдан текшере башташыптыр. Билим берүү бөлүмүнүн башчысы сенин өмүр баяныңды текшерген экен. Андан толуп жаткан жаман мүнөздөмөлөрдү тааптыр. Сенин Стамбулдан Бга келгениңди, андан кийин Борбордук Руштейден өз эркиң менен бошоп кеткениңди алар шектүү качкын кыздай көрүшүптүр. 2,5 жыл мурда белгисиз бир адам сага жардамдашыптыр. Билим берүү министерствосунда болуп көрбөгөн бир кызмат тепкичтери менен жогору көтөрүлүп, айылдык мугалимден кыз келиндер окуу жайынын окутуучулук даражасына чейин жетиптирсиң. Мындан кийин бул кызматтан да сырдуу себеп менен бошоп кетипсиң. Башка калаага барып, анда да узак иштебей кетип калыпсың. Сен жөнүндө билим берүү совети мүнөздөмө сураткан экен. Келген жообун окуп, жуткандай болдум. Сен билген эле болсоң, Фериде, куду сен ал калаада. Жок, айта албаймын. Таалим тарбия көргөн, окумуштуу, маданияттуу адамдардын өз колдору менен жазган ушул уят сөздөрдү кайталап айтууга мен солдаттын карапайым тили жетпейт. Менин оозума келген сөздөрдү тергебей айта бере турганымды, одоно экенимди сен жакшы билесиң. Кыскасы, Фериде алардын бул кылыгы жаралуу кийикти кууп камаган тайгандардын аракетиндей көрүндү. Ооба, алар сенин артыңан сая түшүп, куугунтуктап жүрүшөт. Сенин жазыксыз жүрүш турушуңду алар кечирилбес кылмыш катарында токтомдурго, тергөө кагаздарына жазып, сени күнөөкөрлөшүптүр. Окуучу кыздардын бирөө ооруп калганда мени чакырар элең. Кичине кызыбыз өлүм алдында жатканда кайгырып менин ийиниме башыңды койгонсуң. Анан өзүң ооруп калганда далай күндөр бою сенин жанында отурганмын. Мына ушулардын баарын алар кылмыш катарында көрүшөт экен. Ушул жердин салтын, үрп-адаттарын, ар намысын бар калбай, айланадагы адамдарды көзүнө илишпеди. Ошентип, адамгерчиликтин чегинен чыгып, маскаралык кылышты деп экөөбүзгө күнөө коюшат экен. Элге сени ооруп жатат деп айтып, экөөбүз талаада колтукташып сейилдеп, кырманда Малаташтын үстүнө чыгып көңүл ачыптырбыз. Мектепти окууга даярдоонун ордуна сен доктордун атын бактын ичинде жетелеп жүрөт экенсиң. Азыр болсо, бул кылмыштар аз келгенсип, азыр шаардын сыртындагы чарбак үйүндө экөө жалгыз сайрандап жүрүшөт, дешет экен. Кагылайын, Фериде, кандай уксам, дал өзүндөй айтып отурамын. Үмүтүңдүн баарын үздүрүп, азаздан сени дагы бир нече убакытка жубатууга болор эле. Бирок анткеним жок. Менин кесибим, турмуштагы тажрыйбам мени мындай бир чындыкка ишендирди. Ууну дароо жутуп жиберүү керек. Ошондо адам же өлөт, же тирүү калат. Ал ууну жемиш суусуна аралаштырып, бир ууртамдан ичкенден жаман нерсе жок. Ошондой эле башка түшкөн бактысыздыктын четин чыгарып, азаздан бир топ убакытка чейин созуп айтуу адамды аралап кескилөө менен барабар. Ооба, Фериде, сен өз турмушуңда оор жапаларды чектиң. Сен жалгыз болсоң, мындай соккудан өлүп калар элең. Ойлоп көрчү өзүң. Балапанга окшогон кенедей кызга ондогон адамдар жабыла сокку урганы кандай шумдук. Мен сыяктуу сайда саны жок. Бир чалга кездешкениңе туубу кыл, кызым. Өмүрдүн ак шамында турган адаммын. Бирок эч нерсе эмес. Сага жардам берүү үчүн калган өмүрүм да жетишет. Бирок бул иш ордунан чыкса гана болгону. Сенин максатсыз турмушка кабылганыңа убактымды жумшаганыма эч бир өкүнбөйм. Коркпо, Фериде, бул кырсыктардын баары өтүп кетет. Сен жашсың, үмүтүңдү үзбө. Бактылуу күндөрүң али алдыда. Кызматтан бошотуу жөнүндөгү арызыңды өзүм алып барып берейин деп ойлогон элем. Эми айнып калдым. Сени бул абалыңда жалгыз таштап кетүүгө болбойт. Балдардын өмүрүндөгү эч нерсеге арзыбай турган нерсе кээде чоң ишке айланып кетиши мүмкүн. Кана, Фериде, таза абага чыгалык. Койлорубуз менен уйларыбызды карайлыкчы. Чын айтам, иштеген жакшылыгыңды жаныбарлар адамга караганда дурусураак баалашат. Кары доктор менин арызымды конвертке салып, 10 башыга берди. Ушул бир барак кагазда менин өмүрүмдүн бир бөлүгү менен кошо Байкуш Бозторгойдун эң акыркы көңүл жубатуусу кошо кетти. Дагы кандай капаны салдың, Кудайым. Мен өзүмдүн үмүтүмдү балапандарын айры куйруктан коргогон куштай сактап жүргөн элем. Бирок үмүтүм үзүлдү. Жаныма жакын көрүп сүйө баштаган адамдардын баары өлө баштады. Мындан 3 жыл мурда күз күндөрүнүн биринде Бозторгойдун кыз кездеги үмүтү түш көргөндөй көздөн кайын болду. Кичинекей бөбөктөрүм жөнүндөгү үмүттөрүм да ушулар менен бирге жоголду. Андан кийин Муниседен айрылдым. Анан менин жалгыз жарым жүрөгүмө медер болот го деп үмүттөнгөн окуучу кыздарымдан ажырадым. Көзүндө жалбырактар саргарып, мына ушундай бириндеп жерге күбөлөп түшө берет эмеспи? Мен али 23 жашка чыга элекмин. Жүзүмдөн, денемден балалыктын жышааны али кете элек болсо да, жүрөгүм эмитен сууп,
жалны каза тапкан ардактуу адамдарым менен кошо өчтү. Хайруллах бей 3 күн бою жанымдан карыш кетпеди. Башыма түшкөн жаңы кырсыкка кабагым кашым дебегениме ал ишенбеди. Ал тургай кээде түн ичинде да бөлмөмдүн эшигине келип, Фериде, бир нерсе керек эмеспи сага? Уйкуң келбесе бөлмөңө кирейин дейт. 3-чү күнү мен эрте турдум. Эшик жылуу, асман ачык экен. Май ай келип калгандай. Хайруллах бейдин уюн саадым да тамак даярдадым. Колума поднос алып, бөлмөсүнө жайдары кирип барсам, доктор мени көрүп кубанып кетти. Баракелде, Фериде, мен аябай кубанычтамын. Адамга сар сана пайда кылбайт. Бул адилетсиз дүйнөнүн азабын сен жалгыз чегүүң керек беле? Мен терезелерди ачтым да бөлмөнүн ичин жыйнаштырдым. Андан кийин чарба иштери, койлорубуз, малчыларыбыз жөнүндө сөз козгодум. Мен күлүмсүрөгөн кейпимди жазган жокмун. Кээде пансиондо окуп жүргөн кезимдеги балалык мүнөзүм кармай кетип, ышкырып да коем. Хайруллах бейдин азыркы кубанычын сүрөттөп айтууга тилим жетпейт. Анын куунак мүнөзүн көргөндө көңүлүм ачылып, андан бетер ээлигип кеттим. Эми оюмдагыны айтууга убакыт жетти го деп ойлодум да, доктордун отургучун терезеге жакындатып, тизелерин чоң шалы жуулук менен жаап, өзүм терезенин тактайына отурдум. Мен сиз менен сүйлөшөйүн деген элем, доктор, дедим. Хайруллах бей колу менен бетин басып, айта бер сөзүңдү. Бирок эң оболу төмөн түшчү, жыгылып кетип жүрбө, деди. Коркпоңуз, мен өзүмдүн бүткүл балалык чагымды дарактын башында өткөргөмүн. Токтоолугумду көрүп отурасыз го. Кечээ кечинде мен өтө маанилүү бир чечимге келдим. Аны айтсам, сиз да макул болосуз. Кандай чечим? Жашагым келет. Бул эмне дегениң? Анын мааниsin айтып берейин. Мен өз жанымды өзүм кыйбайм. Бир нече күн бою ушул жөнүндө катуу ойлонуп жүргөн элем. Тамашалаган жаш балача жайбаракат шайыр мүнөз менен сүйлөшөр элем. Кары доктор чочулай түштү. Кайдагы бир сандырак сөздү айтып отурасың? Ал эмне дегениң? Эгер мен сен отурган жерде отурган болсом, таң калганымдан кулап кетип, таш талканым чыкмак эле. Шайтаныңды коюп жерге түшчү. Кудай бар, кокустан кулап кетип жүрбө. Мен күлүп жооп бердим. Өзүм жашоого бел байлап жатып, терезеден боюмду таштамак белем, доктор. Эмне себептен мындай чечимге келдим? Азыр айтып берейин. Анын себептери көп. Биринчиден, өзүмдү өзүм өлтүрүүгө колум барбайт. Өлүм жөнүндөгү сөздөр кээде оозуман чыкса, ага маани бербей эле коюңуз. Канткен менен да өлүм деген өтө коркунучтуу нерсе. Азыр менде өлүмдөн башка айлам калбаса да, баары бир мен ага бара албайм. Доктор бей, мен муну башымды көтөрбөй, кадыресе сөз катарында айттым. Хайруллах бей толкунданып, колумдан алды да, терезеден сүйрөп түшүрүп, жулкулдатып отургучка жетелеп барып отургузду. Сен өзүң бир түшүнүксүз жан экенсиң, Фериде. Мындай караганда, бармактай гана боюң бар куурчак сыяктанасың. Баамдап карасам, терең ойлуу даанышманга окшойсуң. Таң каларлык адаттарың, керемет эрдигиң бар. Жарайт, Фериде, айта бер, кулагым сенде. Сиз менин бирден бир досумсуз, маркабаттуу камкорчумсуз, менин атамсыз. Жанымды кыюуга кудуретимдин жетпесин көргөнүмдө жашагым келди. Бирок кантип жашаймын? Мага жол көрсөтүп бериңизчи. Сиз өзүңүз бир амал ойлоп тапсаңыз, кандай жакшы болор эле. Хайруллах бей кабагын түйүп, ойлонуп калды да, бир аздан кийин сүйлөй баштады. Фериде, дал ушул маселе жөнүндө мен да ойлонуп жүргөн элем, бирок созуп сүйлөшпөй келгемин. Азыр байкасам, өзүңдү өзүң колго алып, тыныгып калыптырсың. Баарынан мурда мындан ары окутуучулук кызматты бир отоло эсиңен чыгарышың керек. Мен сага азыр кээ бир кабарды толук айтып берейин. 10 күн мурда вилаяттен бир инспектор келиптир. Тиштери мурдун тишиндей арсайган, өңү суук бир адам экен. Бул инспектордун председателдиги астында тергөө комиссиясы түзүлүптүр. Кызматтан бошотордун алдында алар сени суракка алышмакчы болушуптур. Баягы түнү онбашы алып келген кат чакыруу кагазы экен. Ушундай комиссиянын алдына барсаң, өзүңдү кандай сезеринди ойлоп көрчү, Фериде. Белгисиз бирөөлөрдүн ойлоп чыгарган маскара айыптарына сен эмне деп жооп берер элең? Ушунун өзүн ойлогондо эле эсим чыгып, эңгиреп калдым. Комиссия отурган бөлмөнү, кара чаршаф жамынган башыңды ийип турган сени, кумсарган өңүңдү көз алдыма элестеттим. Карышкыр менен козу деген жомоктогу жырткычка окшоп инспектор мурдун тиштерин арсайтып, сени жалмаш үчүн өзүнүн кебетеси кандай бузук болсо, ошондой жаман ушак таратып күнөө тагыш үчүн себеп издегенин көз алдыма элестеттим. Акылынан адашкан солдаттын бирин экин орой сөзүнө чыдай албай бышактап, көзүңдүн бузулуп коркуп кетип жүргөн сени ошол арсак тиш айвандын алдына жиберет бекемин. Хайруллах бейдин кичинекей мөлтүр көзүн мен ушул убакка чейин байкабагандай коркунучтуу жалт-жалт этип кетти. Бети бүлк-бүлк этип, ачуулана тиштенип, муштумун түйүп, кимдир бирөөнү жекире сөзүн улантты. Чыдап отура албадым, албетте. Өзүмдүн оозуман келген сөздү аябай, орсок тиш айвандын азабын колуна бердим. Эгер ошол мезгилде аны бирөө атып таштаса, кудай бар, денесинен бир тамчы да кан чыкпас эле. Мурда күнү уксам, мени сотко бериптир. Соту тезирээк болсо экен деп, чыдамсыздык менен күтүп жүрөм. Зулумдардын иштеп жүргөн шумдуктарын сот алдында ашкерелеп, кумардан бир канар элем. Кары доктор унчукпай калды. Көзүнөн жанган оту өчүп, бетиндеги кызыл иреңи өчүп, кумсарып кетти.
ошондо гана мага мээримдүү карады да, сүйкүмдүү добушун чыгарып сөзүн улантты. Баарынан да сага кыйын болду. Балеге сен дуушар болдуң. Кызматтан бошотуу жөнүндөгү арызыңды болбой жатып жаздырганым үчүн кийин мени жаман көрбөсөң болду. Бирок өткөн окуялардын баарынан кол үзүшүң керек. Алла Таала сенин көзүңдө. Эркиңди орсок тиш айбандын алдында коркуп ыйлоо үчүн эмес, айланадагы адамдарды шаттандырып, кубантыш үчүн жараткан. Фериде, сага дагы бир нерселерди айтмакчымын. Азыр сенин алдыңда менин жоопкерчилигим эки эсе көбөйдү. Сенин ушундай бактысыздыкка учурашыңа мен күнөөлүмүн. Ошондуктан ушул балейден куткарып алууга өзүм милдеттүүмүн. Кайталап айтайын, кызмат жөнүндөгү оюңду унуткун. Бул сапар бир амалын таап кутулуп кетсек да, эртеңки күнү сени башка дагы бир ушактар менен башыңды көргө тыгышат. Ал кезде кокус мен тирүү болбосмун. Кантесиң? Ана, экөөлөп ойлоштуралык. Балким өз үйүңө, тууган тушкандарыңа кайтып барарсың. Мен жер карап жооп бердим. Жок, доктор бей, алар мен үчүн капкачан өлүп калган адамдар. Андай болсо, башка бир жол бар. Сен жакшы бир жаш жигитке турмушка чыксаң кантет? Жок, доктор бей, дүйнөдөн карадалы кыз бойдон өтүүгө ант бердим. Ооба, күйөөгө тийсең да бактылуу болоруңа мен ишенбеймин. Фериде, ошолан тургур сенин жүрөгүңө мыкта орноп алган экен. Аны чыгарып таштоого эч бир ылажың жок. Доктор бей, сизден көптөн көп суранарым. Эмне жөнүндө болсо да баарын айта бериңиз. Бирок ошол маселени. Жакшы болот. Кенедей кызым, жакшы болот. Рахмат сизге. Хайруллах бей буурул мурутунун учун тиктеп, бир азга ойлонуп калды. Анда эмне кылышыбыз керек? Оокат тиричиликке муктаж болбойсуң. Ач болом, жылаңач калам деп коркпо. Менин чакан байлыгым экөөбүзгө жетет. Акчамды кайда жумшасам экен деп ойлоп жүргөн элем. Сенин бакты таалайың үчүн жумшасам кантет? Менин айтар жообум доктордун ачуусун келтирерин билем. Бирок айла барбы? Тартынчыктап туруп доктордун тизесин сыладым да мындай дедим. Мен сизден акчалай жардамды ким катарында кабыл алып турушум керек, доктор? Ушундан кийин өзүмдү адаммын деп айта аламбы? Хайруллах бей ачууланган жок. Тек кайгылуу түр менен аянычтуу карады. Уят, Фериде, уят. Ушул сөздөрдү айткандан уялбайсыңбы? Экөөбүз бири-бирибизге ушунчалык жакын адам болуп кетпедикпи? Амал канча кантейин. Сен эркин, көз карандылыгың жок, батыл кыздай көрүнөсүң. Бирок чын-чынына келгенде ташбоор, ички дүйнөң тар, эрке кызсың. Сен түрүн өзгөрткөн кой деп аталган адамдардан көрүнөсүң. Сен бактысыздыкка дуушар болдуң. Ал эми ак ниет картаң досунун анча-мынча жардамынан баш тартып отурган соң, сага окшогон текебир кыз өз алдынча өмүр сүрүп кете алабы? Ошону айтчы. Асыресе ушундай окуядан кийин, ушунчалык ушактардан кийин сага жалгыз турууга болбойт. Мен ары ойлоп, бери ойлоп, сенин күйөөгө чыгышыңды туура таптым, Фериде. Сен эч бир адамдан жардам алгың келбейт. Кызмат иштөөнү каалайсың. Мүмкүн эмес. Бирге туруп, бирге оокат кылалык десем, ага да көнбөйсүң. Ушундай эмеспи? Төмөн карап кеттиңби? Жооп берүүдөн коркуп отурасыңбы? Чынын айтсам, мен өзүм да муну кыйын абалдан чыгуунун жолу дей албайм. Мындай учурда жашырбай ачык сүйлөшөлү. Биздин кварталдын адамдары каймаканга бир топ өкүл жиберип, үй бүлөсүнө тиешеси жок бир чоочун жаш кызды үйүнө киргизип алды деп менин үстүмөн арызданышыптыр. Доктордун мунусу үрп адатыбызга, заңыбызга каршы келүүчү иш деп айтышыптыр. Ал түгүл сени алыс жерге кууп жиберүүнү да талап кылышыптыр. Мен ичиме сөз катпай, бирөөнүн айыбын бетине айтарымды өзүң жакшы билесиң. Ошол себептен мени анча жактыра беришпейт. Эми ыңгай келе түшкөндө мени күнөөлөбөй кантип тими жатышсың. Кыскасын айтканда, каралдым, Фериде. Сен эми мени менен да бирге тура албайсың. Жалгыз турушуңа да болбойт. Себепсиз жерден сага шек санаша беришет. Кайсы жерге барсаң да сени тынч коюшпайт. Сенин өткөндөгү ар бир шектүү кадамыңан күмөн кылышып, кез келген шумпайлар, арсыз адамдар сени кордой беришет. Эми эмне кылабыз, Фериде? Кандай эле тапсак, сени кантип коргоп калсак экен? Өлүм жазасына өкүм кылынган адамдай кайгылуу түр менен докторду карадым да жылмаюуга аракеттендим. Жүрөгүм кайгы муңга толгон. Оозуман өлүм деген сөз чыкса кийүүчү элеңиз. Эми ушул шум сөздү айтууга акылуу болдум. Доктор бей, мына бул күндө тигил дарактарды, алыстагы толкуп жаткан деңизди караңызчы. Мен сыяктуу балеге кабылбаган адам ушул сонун дүйнөдөн эле кантип кеткиси келсин? Хайруллах бей колу менен оозумду жаба койду. Жетишет, Фериде, жетишет. Сен мени өз өмүрүмдө иштеп көрбөгөн жаман жорукка мажбур кылган жатасың. Ыйлап жиберишим мүмкүн. Доктор дарактардын куураган бутактарынын арасынан шыкалаган күнгө колун сунду. Мен кары кишимен. Өз өмүрүмдө адамдардын кайгы муңдарын, жакырчылыктарын көп көрдүм. Далай адамдарды өз колум менен тигил дүйнөгө аттандырдым. Күлөөгө шылтоо издегендей назик эринин күбөрөтүп, өлүмдүн ак экенин жайбаракат айтып отурган сүйкүмдүү баланын сөзүн угуу ашкан трагедия эмне? Мындайды мен өз өмүрүмдө биринчи көрүп отурушум. Хайруллах бей тизесине жабылган чоң шал жоолукту силкип таштап, бөлмөнүн ичинде узакка басып турду. Акырында алдыма токтой калды да мындай деди. Мындай учурда эң акыркы чараны колдонобуз.
мен сени өз үйүмдө шарият боюнча алып каламын да сени коргоймун. Дардана бер, Фериде. Бул ишемки бейшембиде болот. Кушадасыга келгенибизге бир жума болду. Эртең менен келинчек боломун. Хайруллах бей өз жумушу менен ошондой эле үйгө кээ бир жаңы буюмдарды сатып келгени кечээ Измирге кеткен. Бүгүн кечке келип калармын деп телеграмма жибериптир. Жаңы буюмдарды сатып алып чыгым болоонун эмне кереги бар деп докторго айттым. Ал кайдагы бир себептерди айтып мага каршы болду. Аның жарабайт, кымбаттуу колуктум. Эч нерсе сатып албай туруп никелешүү менин карылыкка моюн сунушум болуп табылат. Ооба, экөөбүздүн ортобузду 40 жыл менен бөлүп табигатта жаңылышкан. Бирок анын эч кандай мааниси жок. Чыныгы жаштык жүрөк жаштыгы. Сен менин жашыма караба. Мен 20 жаштагы жигиттерден да тыңмын. Анын үстүнө сенин жасына кийинип сулуу колуктуу болуп турушунду каалайм. Измирге барып тоюңа кийим-кечек сатып келип берем. Ал сөзүмдөн айныбайм. Мен унчукпай мелтиреп тура бердим. Хайруллах бей сөзүн улантты. Мындан тышкары мен сага тойго да сый беремин. Бул эч мурда болуп көрбөгөн сыйлык болот. Кана ойлоп тапчы. Сөйкөгө шакекпи, алмазбы? Жок. Алардын бири да эмес. Бекерге башыңды катырба, таба албайсың. Сага мен жетим балдар үйүн сыйга тартамын. Мен таң калып Хайруллах бейди карап калдым. Ал шаттана күлүмсүрөдү. Көрдүңбү, сага жага турган нерсени таптым. Ала жакайдагы чарбагыбызды 40 балалык жетимдер үйүнө айландырабыз. Жакын арадагы кыштактардын жетим балдарын жыйнап алабыз. Мен доктордук кызматымды аткарамын. Сен болсоң алардын мугалими да, энеси да болосуң. Ушул саптарды оорумдан айга баштаганда бөлмөмдүн терезесине отуруп алып жаздым. Бакта жалбырактар күбөлүп жатат. Дарактардын бутактары жарым-жартылай жылаңачтанган. Терезеден шамал учуруп келген кургак жалбырактар дептеримдин саргайган беттерине жабыша калат. Кары досумдун суз көк көзү менен эркелетип караганы, боорукердиги, чыныгы таза аталык махабаты жүрөгүмдү жылытат. Муну мен куурай баштаган дарактын акыркы көк жалбырагы деп эсептеймин. Эми ушул чалга аял болууну макул таап, чалдын жүзүнө караган күнү бул акыркы көк жалбырак да саргайды. Эмне кылуум керек? Турмуш деген ушундай болот экен. Башымды ийип, көнүүгө аргасыз болдум. Мына күндөлүк дептеримдин акыркы бетине жеттим. Күндөлүк кумурсканын изиндей майда жазууларга чылк толгон. Менин азап чегүүлөрүм менен бирге күндөлүк дептеримде түгөндү. Кандай кайгылуу окшоштук. Мындан кийин күндөлүк дептерди коёмун. Жаңы турмушум жөнүндө эч нерсе жазбаймын. Айтар сөзүмдү айтып бүттүм. Эртең Хайруллах бейдин аялы боломун. Ошентип башка бирөөнүн турмушу жөнүндө айтууга акым да жок. Батына да албайм. Бүрсүгүнү кары доктордун бөлмөсүндө анын зайыбы болуп ойгонгон аялдын боз торгой менен кандай жанаштыгы бар. Себеби анын бүткүл өмүрү карапайым ырларды ырдоо, бир нече жолу көз жашын төгүү менен өткөн эле да. Бүгүн боз торгой өзүнүн күндөлүк дептериндеги көз жашына боелгон күздүн күнкү жалбырактары менен кошо саргарып жок болот. Ажырашуунун акыркы саатында чындыкты жашыроонун эмне кереги бар? Сен окууга насип болбогон бул күндөлүктү жалгыз сага арнап жазып жүргөн элем, Кемран. Ооба. Бул дептерде айтылган жана жазылган сөздөрдүн баарын сага гана арнаганмын. Бүгүн акыры мойнума алышым керек. Мен эч оңдоого болбогон ката жибердим. Ооба, эмнелер гана болбосун, кандай кордукка учурасам да, мен сүйгөн кызың элем. Сени менен кошулсам бактылуу болмокчумун. Муну билчүмүн. Мунун өзү мага аздай көрүндү. Мен аябай, абдан жакшы сүйсө экен деп ойлочу элем. Мен өзүм сүйгөнүмдөй болбосо да, мендей сүйүү эч кимдин колунан келбейт, ошого жакын даражада сүйсө деп тиледим. Мындай сүйүүгө менин акым бар беле? Акым жокко деп ойлоймун, Кемран. Мен кичинекей наадан кызмын. Сен өзүңчө сүйөсүң, өзүңчө сүйдүрөсүң. Ушундай эмеспи, Кемран? Мен муну билген эмес экенмин. Ким билет, сенин сары гүлүң абдан сүйкүмдүү аял болгондур. Муну мен сени кекетейин деп айтып отурган жерим жок, Кемран. Мага ишен. Ошол аял бактыңды ачкан болсо, аның менен өз оюмда таттуулашууга да макулмун. Ким билет, мүмкүн ал сага сонун сөздөрдү айткандыр, жагымдуу каттарды жазгандыр. Мен болсом, балким мен балдарыңдын, биздин балдарыбыздын жакшы гана энеси болор белем. Бар болгону ушул гана. Кемран, сени сүйгөнүмдү экөөбүз бөлүнүшүп кеткенден кийин гана билдим. Мен муну турмушка каныгып, башка бирөөнү сүйгөндүктөн айтып отурат деп ойлобо. Жок, андай эмес. Сенин кебете кейпиңди жүрөгүм менен сүйгөнүмдү эми түшүнүп отурамын. Зейнилер кыштагында жаман караңгы көрүстөндө таң аткыча бөрүдөй улуп чыккан узак түндөрдө, дыйкандардын арабаларында чегилген унаалардын мойнундагы коңгуроолор шыңгырап, учу кыйры көрүнбөгөн алыскы талаада, лох дарагынын жыпар-жыты аңкыган калың токойдун арасында жол жүрүп бара жатканымда мен дайыма сенин жаныңда, сенин кучагында болгондой сезип жүрчүмүн. Мага эртеңки күнү үйлөнгөнү отурган байкуш абышка мени күнөөсүз жаш кыз, ачылбаган ак гүл деп ойлоп жүрөт. Байкуш чал катуу жаңылышат, өзүңдү катуу сүйүп, денем илмейип, жан дүйнөм сыздайт. Эми бүгүн экөөбүз коштошуп, ажырашабыз, Кемран. Ооба, бүгүн жесир аял болуп каламын. Өткөн окуялардын баарына карабастан, аздай болсо мени келең, мен болсом бүткүл жүрөгүм менен сени келем.
Феридинин күндөлүк дептери ушуну менен бүтөт.